Эми сиңдим сага аябай кыйын, бир аз кагазга ороп айткансыды, бирок сен эми мунун балаң менен аябай көпкө жүрүп каласың го дегенди айтты да. Эмне үчүн деген сыяктуу бир суроолор пайда болду. Анан Канча каражат сарпталат экен? биз кепилдик бере албайбыз деп айтышат бүт жердечи. Ушундай бир эл алдында жүргөм да көбүнчөчү. Анан силерде сыйкыр бар, көз тийген, ошо кош бойлуу кезиңде эле көз тийип деле баягы ишенич эмес да негизичи. Психологиялык, материалдык жактан кандай өзгөрүүлөр болду? Апам бир 3,5 чыкканда баламды байкап бүт баарын таштап бизнестен да чыгып, Эмне болуп чыгашага учурап калдыңыздар? ошо эсеп учет болбой калды да. Возвраттар келе берген учурлар болгон. Анын баары арзан летний сезон болбой калды Россияда былтыр. Ал нерсенин баарын кайра эле Кудай буйрса таап алабыз деп. Негизи эле мен мындай артта болуп өткөн нерсеге өкүнүп жашоону негизи каалабайм да. Бул значит мой путь ушундай болуш керек болчу экен. 2 балам катары менен ушундай жабыркап, андан сырткары ушундай бизнеси менен жабыркап $1,5 миллион дегенди эми бул Эми ошолор сиздин көзүңүзгө көрүнүп, Кыргызстанды өнүктүрөм деп жүргөн Айшели болчу да. Өзүңдү толук кабыл ала элек кезде негизи эле текеберчилик болот дейт го. Ошолор Rolls-Royce'ту деле алам, тигини деле алам деп бүт нерсени өзүңө мындай таң улап алат экенсиң да. Сен баардыгын жогот дейт. Баардыгын таба аласың дейт да. Ошол адамдар өздөрү эле иштесе болбойбу деген бир кичине ичимен осуждение кетчү эле, бирок негизи ар бир нерсени осуждение кылбаш керек экен да. Бул ишеним, бул биздин баягы жашоодогу негизи эле фундаментибиз экен да. Анан биз калганын куруп кетет экенбиз. аутизм бул кемчилик эмес, бул дүйнөнү кабылдоонун жана ойлонуунун өзгөчө түрү. Аутизм спектри бар балдар булар өзгөчө балдар деп айтсак болот. Мына ушундай спектри байкалган дүйнөдө атактуу инсандар дагы көп. Алардын катарын жеңил түрү менен жабыркаган дүйнөлүк атактуу бизнесмен Илон Маск дагы толуктайт достор. Андыктан албетте бул спектр менен жабыркаган балдардын дагы келечеги бар, келечеги кең десек болот. Ал эми бүгүн биздин маегибизде конокто жеке ишкер, ошондой эле азыркы тапта 2 аутизм спектри менен жабыркаган баланы тарбиялап келаткан эне Асель Алымбаева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, шүгүр. Бүгүнкү маекке дайынданып атсам эле эртең менен Инстаграмды барактап отурсам, улуу балаңыз Амирханды жоготуп алганыңызды көрүп калдым. Дароо жүрөгүм ушундай шу дей түштү. Бирок көп өтпөй эле таптыңыз окшойт. Бул учурда албетте эненин сезими дүйнөң аңтарылып кеткендей болот эмеспи? Анан биздин жетекчибиз дагы сизди чакыруудан бир аз тайсалдап, эми баласы жаңы эле жоголуп кетип анан кайра табылып атса, дароо эле эфирге кел десек туура болобу деп ушундай бир тайсалдоолор болду бизде дагы. Азыр өзүңүздүн абалыңыз кандай, жакшыбы? Шүгүр, жакшы. Албетте бизде мындай учурлар аябай көп болуп турат. Анан ошо 1,5 саатта табылды. Албетте 1,5 сааттын ичинде баягы мээңде 1000 түрлүү суроолор пайда болуп кетет да. Кудайга мындай Кудайдан тиленесиң эми бир жакшы адамдардын колуна түшүп калып, бир жакшы кабар берип эртерээк табылып калса экен деген ой болот. Анткени эми баягы начар адамдардын колуна түшүп калып, бир жаман нерсеге кабылып калса мен кийинки эмем кандай болот деген сыяктуу өзүңө суроо бергенде уже өзүң баягы негативге кирип кетесиң го, эмоцияга алдырып. Анан эми ошондо да баягы Кудайга ишенип эми Кудай жакшы, эми жакшы адамдарга жолуктураттыр деп ушинтип жакшы тилекти эле күтүп отурдум, ыйлаксыздабай эле. Анан жакшы, Кудайга шүгүр, ошол 3-чү помощь ошол биз жакта Асанбай жака алып барыптыр. Ошол жерден кабарлашып, анан алып кеттик эже. Ал эжекелер да чындап кызы, бирөөсүнүн кызы, ошол Верониканын кызы бир аз ушундай жабыркайт экен. Ал дагы ошо өзгөчө балдардын катарында экен, ошол группада экен. Ошол жака жөнөтүп, анан видеону жөнөтүп коюшуп, анан экөө милицияга жеткирип барышыптыр. Мындай учурлар көп болот деп айтып калбадыңызбы? Буга чейин да башын жарып алган, анан дагы деги эле көп. Бул учурда эненин өзүн өзү кармап туруусу дагы аябай кыйын болот, Мына ушул учурларда сиз өзүңүздү кантип мындай эмоционалдык абалыңызды башкарасыз, же болбосо өзүңүздү кантип жубатасыз? Эми бул жерде баягы шүгүр, эми баягы эмоционалдык интеллект деп коебу. Ошол нерсе негизи баягы оттренированный негизи элечи. Баягы бардык ситуацияда баягы реалдуу көз караш менен караш керек да. Эми азыр кандай кыймыл аракет кылсам ошону баламды таап алышым мүмкүн деп помдордун баарына чалып 102-ге маалымат берип, же бир ушундай бир Инстаграмга чыгарып параллельно эле ушундай бир сага жардам берчү нерсени кыласың да. Эгерде өзүңдү жоготуп отуруп калсаң, сага ким жардам берет деген нерсе бар да. Ошол себептен
бул жерден албетте эненин абалы. Анткени бир эле балам болсо таптакыр жиндүү болуп жатып калсам бир жөн, а менде 2 бала болуп атпайбы, анан экөөнү бутка тургузуш керек дегендей. Анан албетте өткөндө мен дагы ушу майдын этегинде аябай күч келип кетти окшойт чынында баягы бир аз өзүмөн чыгып кеткен да күн болду, ошо айтып өткөндөй ушу баламдын башы жарылган күнүчү. Анан жөнөкөйдө бир жарым саатка чейин жоголуп кеткен учурлар аябай көп болот. Байкабай калышат кыздарым, же барып атам да балам ачканды үйрөнүп алгам мурунку баягы жер үйдө жашаганыбызда. Анан чыгып чуркап эле ошо Алматинкада магазиндерге. Биздин баягы качканыбыз көбүнчө ошо магазин издейт да баламчы. Анткени булардыкы баягы туура тамактануу, анан көбүнчө ошо үйдүн домашний еда бериш керек да. Булар деген көчөнүн тамагын жакшы көрүшөт, мармелад жана башка. Бул жерде бизге ошол нерселердин баардыгы чектелген да. Анан ошол себептен чуркап барып эле ошону ала калыш керек. Тиги жерден дагы бир агуша 2 бананды көтөрүп качыптыр деп тиги эжекелер айтып берди бүгүн таап алгандар. Анан ошонун акчасын төлөшүптүр. Төлөп анан алып кетишиптир. Видеодо ошо жанында отурган жеринде агуша, анан кийин таттуулар турбады беле? Мен Ооба. ойлогом аны сатып алып берип көңүлүн жубатып отурушкан го деп көрсө өзү барып алган экен да, Магазинге барса ошо төлөбөй эле заправкаданбы же каяктанбы ошо бир жактарга качып кирип кеткенде көбүнчө өзү торговый центрденби ошо оюндагысын алып эле качып кетет да кассага төлөбөй. Анан араң төлөтөбүз. Ооба. Азыркы учурда мурдагы жылдарга салыштырмалуу, мындан бир 5-10 жыл мурдагыга салыштырмалуу өзгөчө тили кеч чыккан балдар же болбосо дал ушундай спектри байкалган балдар көбүрөөк болуп атпайбы, э? Анан кийин биздин коомдо ошону ата-энелери көп же болбосо жакын туугандары, балким чоң ата, чоң энелери болобу, кабыл алгысы келбейт экен да өзүнөчү. Бирок бул эми чындык, албетте жаман нерсе эмес. Бул нерсе менен болгону күнүнө иштешип эле туруу керек экен да. Анан кийин эмне үчүн биздин коом бул нерсени жакшы кабыл албай атат деп ойлойсуз? Жакшы кабыл албай жатканы менин оюмча бул баягы баардык нерсе көп учурда маалымат жетпегенден болот го дейм. Маалымат жетпегенден же болбосо баягы кээ бир келиндер жазып калып атат мага дайрекке делечи. Кайненем мени аябай күнөөлөп атат. Сен жакта бар окшойт, биз жакта жок эле деген сыяктуу бир жаш келиндерди күнөөлөө менен кабыл алган кайненелер бар экен, жек көрүү менен келиндерин ажыраштырып жибергендер бар экен, экиге ажырым кылып бөлүп жибергендер бар экен да эми ушул ситуациялардын айынан. Анан албетте ар бир адамдын баягы дүйнө таанымы ар башка, эми ар бири үчүн жооп бере албайбыз, бирок эми чындап статистика менен караганда баягы ар бир 23-чү бала азыр дүйнөдө ушундай бир белгилер менен төрөлүп атыптыр да. Эми ар бир кээ бириники жөн эле мындай ЗРР деп коет, ал жеңил түрү баягы баланын тили гана кечиккен учур болуп калат да, задержка речевого развития депчи. Ал эми баягы психологиялык жактан бала жабыркабайт да, андай түрү да бар. Ар кандай жөн гана мындай азыр аябай жанагы гиперактивность менен да жабыркаган балдар көп го. Ошондой нерселер болуп атат ар кандайчы. Бирок чынында көбөйүп атат, бирок ошону дагы мен азыркы учурда ушу аябай изилдеп көрөйүн деп ушундай бир ушул темага көбүрөөк мен дагы ушу көп мындай аягына жетип жана дагы элдерге жеткиргим келип атат да. Буюрса ошо жакында YouTube канал ачам. Анан ал жактан ошо интервью алып, керектүү специалисттердин интервью алып, жана дагы балдарын таштап койгон жайлар бар экен, мисалы үчүнчү. Ал жактан барып интервью алайын деп ойлонуп атам. Анткени эмне себептен ушу таштап коюп атышат? Мүмкүн ошол эмнеден көбүрөөк болуп атат? Эми албетте ар ким мисалы кээ бир айтат прививкадан болуп атат, тамак аштан азыркы учурда, абадан жана башка дегендер бар. Анан кош бойлуулуктан, эми ар биринин баягы причинасы ар кандай болуп атат да. Менин байкашымча коомго дагы жакшы бул нерсе тарай элек, көпчүлүк ата-энелер, көпчүлүк ошо чоң эле аң сезимдүү адамдар түшүнө элек да. Анткени 1-2 жолу байкап калгам, балдарымды ошо балдар ойноочу аянтчасында ойнотуп жүргөндө гиперактивный бала ушундай бир балким анын ошо сүйлөөсү кечеңдегенби же болбосо ушундай спектри бар балабы, анысын тагын билбейм. Бирок ошо тегеректе ошол бала менен башка балдар ойноп атат да. Ошо башка балдардын ата-энелери аны түшүнүү менен кабыл албай, кайра барып ошол кичинекей баланы урушуп, тим эле чоң кишидей кылып урушуп алат да. Ары жагын ойлонушкан жок. Мындан улам чындыгында биздин коомго бул нерсе көп жете элек деп ойлодум да. Анан
албетте буну биздин коомубузга жеткиришибиз керек. Коом буну түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Азыркы учурда негизи эле бул балдарды тарбиялоо эмес, эне бир бала менен үйдө отуруп эле ушундай бир психологиялык жактан кысылып, чарчап, өзүн таштап коет эмеспи? Алардын жанында сиз өзүңүздү колго алып жүрөсүз. Жана өзүңүз айтып өткөндөй эле психологиялык жактан өзүңүздү мурдатан калыптандыргансыз, күчтөндүргөнсүз дегендей. Анан энелерге кандай кеңештериңизди берет элеңиз? Чынында баягы бул өзгөчө баланы баккан, баягы бир бала 10 балага тете дегенди айткым келет. Анткени мисалы үчүн садикте мисалы бир тарбиячы 10 балага ээ болуп, жакшынакай кылып тамагын иширип, алып барып ойнотуп келип, ошол нерсеге ээ болчу болсо, бул жерде бир адам бир балага араң ээ болосуң да ушундай. Анан ошол себептен чынында оңой эмес. Сиз айтып өткөндөй ошол жалпы ошо балдар аянтчасына барып калганда же болбосо мындай бир коомдук жайларда ар кандай аябай кыйын, анткени көбү түшүнбөйт. Эмнеге тарбиясы жок балдарыңардын деп аябай ар кандай сөздөр менен айтып, аябай жүрөктү ооруткан учурлар аябай көп болот да. Ошо каникулда баягы мен дагы Россияда магазин ачкам да, ошол жака алып барып, каникулда алып кетейин деп кышкы каникулда учкан да Россиядан. Алдыңкы сиденияны аябай ушу 1 саат, 1,5 саат балам кечикке тепти да, такыр же түшүндүрө албайсың. Кой десең болбойт. Анан эмнеге ребенок пинайт кечке деп аябай урушуп, түшүнбөгөн аябай ушундай бир эметкендер, кагуу жеген учурлар аябай көп болуп калат да. Анан эми энелер ошо эң башкысы өзүбүздү ошол нерсени баягы кабыл алуу. Канчалык эртерээк кабыл алуу керек экен да негизичи. Ошол ситуацияны кабыл алып, ушу өзүбүздү карашыбыз керек баардык жагынан. Ушу туура режимде бул балдардын уйкусу да жакшы эмес да негизичи. Кээ бирлердики эми уйкусу норма дейт, бирок көбүнүн уйкулары жакшы эмес да. Анан сөзсүз түрдө ошо өзүбүзгө уктаганга убакыт беришибиз керек. Эгерде биз уктабай жүрө берсек, бүт баягы уйкусуздуктан көп нерсе болот го, гормондордун баары бузулат, шишип кетишибиз мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн, айтор. Ошон үчүн балдар ушу эң башкысы энелерге кеңешим ошондой эле. Анан баягы балдарга негизи мээрим керек экен. Азыр мисалы чоң балам көбүнчө мага байланып калды да. Каяка барсам дагы мен кийинип атсам эле бүт уже даярданып баштайт да мени Эртейт. ээрчигенге. Анан кичинекей баламдын бир аз иши жок, анткени көп жака барганда эле чоң балам алдыма отуруп алат, ошол ээлеп алат. Ошентип эле кичинекей балама мээрим жетпей кетет да. Анан эми кечээ эле айтып кыздарыма күлдүм. Эми силер муну көбүрөөк алгыла чоң баламды. Мен кичинекей балама көбүрөөк мээрим берейин дагы, анан ошентип экөөнү тең эме кыла алдыкчы. Анткени ата эненин бирөөсүнө байланыш керек экен да балдар. Ооба. Бүгүн балаңызды таап алганда видео тартып киргизипсиз. Тим эле сизди көрүп аябай сүйүнүп кетти го, ошондой ордунан тура калып сизге чуркапчы. Ооба. Бул дагы сизди аябай жакшы көрүп, сиздин артыңыздан калбаганын ошол видеодон байкадык десек болот. Энелерге кеңешим ошол кырдаалды кабыл алууду атпайсызбы? Кантип кабыл алыш керек? Сиз өзүңүз кантип кабыл алдыңыз? Чынында баягы кабыл алуу дароо эле уктум. Анан кабыл алуу деген нерсе болбойт. Сөзсүз түрдө баягы ортодо гнев, агрессия деген нерселерден өтөбүз да. Эмне үчүн, эмнеге деген нерселер бар го. Ошолордун баарынан өтүп, анан эртерээк ошо кабыл алуу дегеним баягы биз көбүрөөк мисалы үчүн кабыл албай, көбүрөөк өзүбүздү жеп, көбүрөөк эгерде жакшы эмес эмоциялар менен жүрүп калсак, негизи эле ошол биздин баягы ошол эмоциялардын баарын азыр бүт оорунун баары нервтен го негизи элечи. Анан ошонун айынан биз өзүбүздүн ден соолугубузду талкалап алсак, өзгөчө балдарды эртеңки күнү ким карайт деген нерсе бар да. Ошол себептен ушу биринчи кезекте эне баягы өзүнүн ден соолугун ойлош үчүн сөзсүз түрдө мен айтат элем да, бул жерден эгерде кыйын болуп атса, эч ким түшүнбөй атса, сени, например, сөзсүз түрдө психологдор менен, коучтар менен ошо иштеш керек. Иштеги нерсени баягы көп учурда айтат го, баягы көбүнө карап турсаң бир нерсе болсо эле баягы ыйлап ийген учурлар мисалы болот го баарыбызда элечи. Анан баягы көп учурда айта албай ушул жерде баягы калып кетет го, могу жерге чейин келип туруп. Ошо айтылбай кеткен баягы нерселердин айынан көп учурда баягы көптөгөн азыр аябай рак ооруларында түрү чыгып атпайбы? Көкүрөк рак оорусунан азыр жабыркаган айымдар аябай көп. Ошонун баары баягы психологдор айтат да, бүт баардыгы ошо айтылбай кеткен, же болбосо ошол бир таарынычтар, жакындарга болобу, жолдошко болобу, ошондой бир нерселердин айынан ошо жабыркагандар көп болуп атат да. Ошол себептен Ичтегини өзүңө кармабай айтыш керек. айтыш керек. дейсиз, Баягы өткөндө эле айтып өттүм эле.
ошо психологко да психолог керек дейт го. Эгер психолог дагы бүт нерсени ала берип сала берип анан эгер иштешип алардын да өздөрүнүн эмеси бар го. Ошону кылып турбаса башкалар менен иштешипчи, башка өзүнөн да күчтүү психологдор менен. Ошондой эле кеп да бул жерде дагы баягы эне көп учурда аябай биз негативный эмоцияны аябай көп жутабыз да. Анан ошону жута берсек действительно аябай кыйын болот. Ошол себептен ошону эгерде бир жакын адам болсо, түшүнө турган адам болсо айтыш керек, түшүнбөй турган адам болсо сөзсүз түрдө ошол нерселердин баарын чыгарып туруш керек. Бул жерде ошол баягы эненин абалы чынында аябай маанилүү да балага. Эми кээ бир баягы мага өткөндө мындай да жазуу болду. Өткөндө бир жакшы тааныш сиңдим бар, бери эмет келип, анан акыбал сурап кеткен видеону киргизкенбиз бери эмет экөөбүздүн, көрсөңөр керек. Анан астына бир айым жазыптыр. Эмнеге бул айым эметип атат? Бул жерде деген жакшы эмеспи мындай балдарга пенсия чыгат го депчи. Анан менин дайрегиме да кирип жазыптыр да, эже 8.000 сомдон мен 2 балама 16.000 пенсия алам. Ошол баардык эме продуктубузга баарына жетет. Анан булардын эч кандай мындай зыяны жокпу, эми сиз эмне үчүн анча акча чогултуп анын дарылайм деп мындай ооралап атасыз деген сыяктуу мындай кыска түшүнүк менен да жүргөн энелер бар экен да. Энелер биринчи өзүбүздү кичине дарылашыбыз керек. Балдарды дарылаш үчүн да. Ошондой. Эмне деп жооп бердиңиз анан ага? Анан рахмат акылыңызга деп эле жазып койдум. Кыскача да. Айтып берүүнү каалаган жоксуз. Эми Түшүндүрүүнү. түшүндүрүүгө баягы ал эгер ошол түшүнүктө жашап жаткан адам болсо дайректен аябай жазып айтып түшүндүрө албайм да. Эми Кудай буйрса ойлонуп атам ошо сөзсүз түрдө ошол энелер үчүн көптөгөн баягы айтып атпаймынбы подкасттар снимать этейин деп атам деп. Ошолор аркылуу анан Кудай буйрса ойлойм да көбүрөөк нерсе жеткиргенге аракет кылышыбыз керек да. Эми баягы бул көрүнүп турат да, эми баягы өзүнүн жазган адамдын суроо бергенинен же бир нерсени сунуштап, сага кереги жок нерсени сунуштаганынан эле байкаса болот. Ары жагында эмне бар? Баягы аң сезими өспөй өзүнүкү калып кеткен адамдар айла жок баланы өмүр бою ошо инвалид кылып пенсияга кызыгып калтырып кетишет да. Сиз буга чейин бизнес тренерлик менен дагы алектенип, мен ишкермин клубунда жетектеп келбедиңизби? Ошол аркылуу эле мындай көптөгөн студенттердин, жаштардын өнүгүүсүнө салым кошконсуз да. Эми сиз бул өзүңүзгө келген кандай турмуштун берген нерсеси менен буюрса коомубузга дагы жакшы бир сонун пайдаларды алып келип, ушул түшүнүктү коомго жайылтасыз деген ишеничтебиз. Буюрса подкаст канал ачып, сиз дагы ушул ишти сөзсүз аягына чыгарасыз деген ишеничтемин. Анткени бул көпчүлүк энелердин, ата энелердин баягы каалоосу болсо керек. Ооба. Ага чейин жана кабыл алуу жөнүндө сүйлөшүп атканбыз, анан бул диагнозду укканда сиздин жолдошуңуз, балдардын атасы кандай кабыл алды? Чоң ата, чоң энелери же болбосо жакындары, деги эле жакындары кандай кабыл алды? Негизи баягы жолдошум экөөбүз укканда мен мурун баягы видеолордон көрүп же болбосо мындай аутист балдарды сырттан гана билчүмүн да. Анан кээ бирлерге барсак жарым невропатологдор баягы со спектром аутизма ЗПР деп койсо, кээ бирлери уже аутист балдарга аутизм деп эле коюп койду жарым. Анан ушундай бир оор тиет экен чын. Анан ошондо интернеттен ачып аябай карап көрдүм да. Башында баягы айыкпайт деп да жазган ар кандай эмелер бар экен. Анткени баягы чынында бул деген бир дары бере калса эле мынтип айыгып кете турган нерсе эмес да, коррекциясы аябай көбүрөөк экен. Анан ошол себептен бизге бир аз катуу тийди. Жолдошума дагы аябай чоң эле сокку болду. Эркек киши эми баардык нерсени баягы ичине салат деп коет го. Ошондой да. Анан аял киши чыгарып алабыз негизичи. Анан аябай эле негизи үй бүлөбүзгө аябай оор эле тийди. Бирок эми баягы чоң атасы, чоң апасы деп атпайсыздарбы? Анан чоң апабыз өзү негизи көптөн бери көзү көрбөйт баягы. Ошол себептен апабыз деле баягы кайгыртпайлы деп көбүрөөк баняга барып сүйлөшүп калганда деле эчтеке айткан жокмун негизи. Анан эми чоң атабыз өткөндө мурунку подкастта айтып өткөм, өзү менен өзү, ал киши менен биз байланышта эмеспиз, ошо өзүнүн орус аял алган, өзүнүн семьясы бар. Анан башка эми бир туугандарга деле мен ошо бир жылга жете элегем баягы толук биздин балдардын диагнозун айтканымачы. Ага чейинкисин мен дагы ошо көбүнчө Жашырып жүрдүңүз. өзүмдүн кара күчүмө салып эле ошо эч кимге айтпай, өзүбүз чуркап, өзүбүз центрлерге бир орус няня алып алгам. Мисалы күндүз центрлерге алып барат. Анан кечки няняларым карайт. Ошо кечки няняларым аркылуу кичине анча мынча сөз чыгып кетсе да мага аябай балдарыбыздын кандай кыймыл аракет кылат, эмне эмоциялары, эч кимге эч нерсе чыгарбагыла деген эме койчумун да, талап койчумун.
Анткени мага дагы баягы көпчүлүккө бөлүшү башында оор болсо керек. Анан кийин ошол кабыл алып, уже абалды толук анан кийин уже түшүндүм эми баягы бул нерсе аябай эле чынында коомубузда көп экен, эч кандай баягы Жашырууну, уялууну талап жашырууну, кылбайт. уялууну деле талап кылбайт экен деп түшүндүм да. Балдардын диагнозун укканга чейин аутизм тууралуу мындай бир аз маалыматтарым бар болчу. Андан кийин диагнозду уккандан кийин казып изилдей баштадым деп айтып атпадыңызбы? Анан биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ошол сиздин баштапкы абалыңыз сыяктуу эле мындай бирин экин эле маалыматтарды билсе керек. Сиз өзүңүз изилдеп берген маалыматтардан кененирээк айтып бербейсизби? Анан эми бул жерде азыр негизи баланын канчалык баягы эрте жаш кезинде, жашыраак кезинде көбүрөөк ошо центрлерге алып барып, баланы баягы баланын бул жерде баягы поведениясы болуп атпайбы, ошо поведенияны койгонго аракет кылыш керек экен да. Азыр мисалы биздин чоң балабызда бир топ эле жылыш бар да негизи, Кудайга шүгүр. Аябай гиперактивный болуп, ошол жагынан кыйнап, истерика кылып, эме кылганы менен көп нерсеси өзгөрдү да. Мисалы мурун өзүнүн кийимин өзү кие алчу эмес, азыр кийип алат. Оңбу тескериби кийип алат да. Көптөгөн баягы биз дагы занятияларга бардык да. Барып атып кичине көп эле жылыш болду да. Анан көбү башында баягы мурунку аутист балдардын айырмасы, алар көбүнчө баягы центрлер эми чыгып атпайбы, бизде эми частный центрлер да эми көбүнчөчү. Анан ушундай центрлерди билбешкен же болбосо жок болгонбу айтор баягы инвалид болуп көбү үйүндө калып кетип, анан азыр булар аябай убакыт өткөн сайын күчкө толот экен да. Кармаш кыйын, ээ болуш кыйын. Ошол бир адамдын баягы целый жашоосун 18 жашка чейин ошо алат экен да, жанында жүрүш керек постоянно, уход кылыш керек, же болбосо ушундай кылып. Бирок центрлерге барганга акчасы жок, же болбосо ушундай кеч болуп уже ээ болуш кыйын, айтор ушундай бир менен калып кеткендер көп экен да. Кандай симптомдору болот? Кичинекейинде ошо бир окшош нерселерди алып тизе берет да, мисалы картошканы, жалаң картошканы тизет да. Анан биз балабыз оокатчыл болот го, бул КамАЗдын үстүнө жалаң картошканы тизет деген сыяктуу бир ойлоп, анан сүрөт тарткандан такыр чоң балам тажач эмес да. Анан ошол бул балдар өзү ушундай экен да негизи. Аябай буларда баягы усидчивость деп коет го, ошол нерсе аябай өнүккөн экен да. Бир нерсени кылса, ошону аябай кылып отура берет кеч. Ушундай симптомдор болот экен. Анан бир башкача звуктарды бир давайт этишчи мурун. Уктаарда дагы аябай кишинин жүрөгүн түшүрүп, бир 3 жаштан кийин бир ар кандай эмелер башталды да. Уктабай, бирок мындай бир потолокту карап алып, бир эме кылып, башкача эме кыйкырып эме сыяктуучу. Ошолор калып калды, Кудай буйрса. Бул да үстүңүздөрдөн иштеп, ар кандай курстарга ташуу менен калган экен да. Ооба. 3 жашка чейин байкаган жоксуздарбы? Байкаган жокпуз. Баягы балабыз ошо кичине 3кө жакындаганда ошо агрессивныйраак болуп баштады да. Садиктен дагы бир обычный эле садикке бергенбиз да. Диштеп алып, башка балдарды ушундай бир эмелер болуп баштады. Анан ошо келип невропатологко көргөзөлүчү деп анан көргөзгөндө, анан тиги эже биринчи ошо жакшынакай кылып бир аз кагазга ороп айткансыды, бирок деген ошондо мага неме деди да. Эми сиңдим, сага аябай кыйын. Сен эми муну балаң менен аябай көпкө жүрүп каласың го дегенди айтты да. Анан бул эжем эмне деп атат, эмне үчүн деген сыяктуу бир суроолор пайда болду. Анан башкаларга да алып барып көргөзө баштап, анан ошо менен билдик да толук. Азыр бала бакчага барышпайт. Барып да жүрдү, негизи атайын ушундай балдардын да бакчасы бар экен. Бирок учурда барбай элебиз, анткени баягы көбүнчө лечение центрлер менен болуп калдык. Анан эми буюрса азыр эми Турцияга баралы деп атабыз, июль ичи барсак. Анан уже келгенден кийин көрөбүз го ошо. Бала бакча ал жеке бала бакча бекен же мамлекеттик бала бакчалар бар бекен? Жеке бала бакча. Анан мамлекет тарабынан ата энелерге атайын колдоо көрсөтүүлөр болдубу? Бар бекен негизи? Негизи азыр ошол ушундай балдарга атайын бала бакча мамлекет тарабынан ачылды деп ошондой кабарды окудум жакында эле. Бирок ошол мамлекет тарабынан негизи ошол пенсия экен. Анан андан сырткары негизи бул жерден биздин мисалы больницаларга барганда деле мисалы үчүн баланы ЭГГ мисалы аппараттарга салыш керек болсо же эме болсо алардын баары жок да. Жада калса биз ошо инфекционныйга былтыр кичинекей балам менен түшүп калдык. 12 саат өзүн жоготту. Дем алуучу аппаратта жатты.
Анан эртең менен саат 10 көзүн ачты. Анан башында ошо ботулинди ага эме кылышты, подозревать этип, андан кийин ошол жүлүндөн бир анализ алат экен, менингитке депчи. Аны алышты. Андан кийин барып эле 2-3 сааттан кийин бала жакшы болоор менен эле барып юрфага тарттырып келиш керек, скорый менен барасыңар, кайра келесиңер деди. Мен ал жерде калдым, жолдошум кетти да барып келишти. 1-2 саат убакыттын арасында барып келишти. Анан негизи эле бизде баягы больницаларыбыз толук оборудованный болбогону аябай ыңгайсыз экен да, анткени ошол жерде бала эсине келип, өзү алсыз болуп араң монтип турган баланы кайра юрфага алып барып, атайын тарттырып, кайра бул жака алып келген негизи эле кыйын экен да. Ойлонуп атам, ушу Кудай буйруса, ушу мамлекетке сөзсүз түрдө ошо кайрылуу жасап, бир ошо кабылдоого кирип чыгайын деген азыр максатта болуп атам. Кудай буйруса ошо сунушташ керек болуп атат. Анткени бизге негизи мындай балдарга ошо жанында сөзсүз түрдө ошо медикаментоз лечение кыла турган бир клиникасы, ошол балдардын, мисалы үчүн айылдан келип калгандар болот. Ошол жерде бир мындай жата турган хостел сыяктуу керек деп ойлоп калдым да. Анткени бул балдарды мисалы үчүн алыс жактан азыр, мисалы биз деле азыр дем салганга каттап атабыз. Эгер такси менен барсаң күндө бир 500 сом, 535 сом чыгат экен да. Анан күндө 1000 сом таксиге кетирип, мисалы айылда бир 15 000 айына тапкан же болбосо таптакыр акча таппагандар күндө каттап деле даже тууганын үйүнө деле мындай бала менен батпайт да келген адамчы. Ошол себептен эгер мамлекет ошондой бир мындай жашай турган жери убактылуу баланы ата энелер үчүн лечение ала турган и жанагы центр кылып, мындай бир 3 в 1, бир 3 в 1 бир ушундай бир центр керек да, мындай балдарга. Анткени аябай азыр көбөйүптүр. Мен дагы монтип жазып чыккандан кийин аябай мага кайрылып, ушундай балам дегендер аябай көп болуп атат. Эми билип атам да ушунчалык көп экенинчи. Анан бул чындап мындай мамлекеттик деңгээлдеги эле көйгөй экен да. Турцияга алып барам деп атасыз. Ал жакта дарылоо курсу кандай жүрөт экен? Ал жакта ушул жана стволовые клетки деп ошол нерсе коюлат экен. Бирок аны дагы биз дароо эле баягы койдурбастан биринчи баланы полный чекап кылалы деп атабыз. Чекап кылып, ал жерден ошол 24 сааттык башты тарта турган аппарат бар экен. Бүт баарын текшертип, генетический тесттер менен. Анан балам могу кулагын эле кечке такай берет да, монтип элечи, такаганда жыргайт, бир үн чыккандачы. Анан ошо полный чекап кылыш керек болот. Бияктан деле текшерттик негизи кулактарды, бирок ошентсе дагы ошо полный чекаптан кийин анан аны койдуралы деп атабыз. Анткени ал стволовой клетки дагы кээ бир балага туура келет экен, кээ бир балага туура келбейт экен. Анан жашы өтүп калгандан кийин да болбойт экен да. Ошол себептен азыр бизге негизи по возрасту болот. Анан эми ал стволовой клетки менен азыр жада калса ошол рак ооруларды дагы эми азыркы мындай заманбап дарылануу экен да, бул дагы болсочу. Баягы жаңы нейронный связьдарды пайда кылат экен. Мунун да түрү көп экен. Кээ бирлери ошо киндиктен кан алып куя турган болсо, кээ бирлери болсо жүлүндөн алып куят экен. Анан баягы кээ бирлер болот экен, бала төрөлгөндө эле ошо киндиктен кан алып эме катыртып койгондор болот экен да, кээ бирлерчи. Эми алар уже бир дүйнөдө бир 2-3 эле процент адамдар ошондой кылат экен да. Ошону куя турган болсо, ошондон дагы жаңы нейронный связьдар пайда болот экен. Же болбосо баягы ата эне донор болуп, ата энеден алса болот экен киндиктенчи. Бирок ошол ата энеде эмне оору болсо, ошонун баары балага да өтүшү мүмкүн экен да, ошондой. Ошону азыр анализ кылып отурам. Кудай буйруса ошо кайсынысын кылдырсак экен, эмне кылсак экен деп ошо июль барып биринчи чекаптан кийин анан Кудай буйруса чечим кабыл алабыз. Июль айы кетет экенсиздер да. Ушу июль ичи кетели деп атабыз. Анткени көп учурда бул коррекция менен деле негизи өзүнө жакшы келтиргендер бар экен. 10 жаш болобу, 12 жаш болобу, айтор бала өз теңдүүлөргө ошо билинбей, ошо сиз да айтып өтпөңүз башында баягы Илон Маск депчи. Ошо сыяктуу эле акырын балдарга кошулуп кетет экен да негизичи, жеңилирээк түрлөрү. Анан бирок кээ бирлери болсо ошол аябай жай экен да, кээ бирлер ошо 18ге барып анан бала сүйлөгөндү үйрөнүп, ырдаганды үйрөнүп ушундай болгондор бар экен. Анан ошол себептен бул стволовой клеткинин жакшы жери барып жаңы нейронный связьдар пайда болгондон кийин уже биздин мисалы жана центрлерге барып атпайлыбы, ошонун баары эффективный болот экен дагы, анан бала батыраак жакшы кылса болот экен. Бир баланы толук чекаптан, медициналык кароодон өткөрүп, канын алып куят деп атпайсызбы? Ошол баардык процедуралардын баарын өтүп бүткөндө канча каражат сарпталат экен? Бир балага бир 18-20 миң доллар кетет экен жалпы жонунан. Анан биз азыр ошо 45 миң долларга деп сбор ачканбыз. Анткени баягы барып келген чыгымдар болот. Эми ал жактан чекаптан өткөндөн кийин
ошо кичүү балам да негизи ошо мээде да шик бар да. Анан аны дагы эмне деп айтышат эми көрөбүз да кандай жол менен. Анысын пока эме кылайын деп биз ошо баргандан кийин дагы бир тартып көрүп анан билели деп атабыз. Андан кийин да биз көптөгөн леченияларды өттүк да. Анан мүмкүн жакшыраак калды, операциясы жок эле может. Ошо стволовой клетки менен эле ошо өзү менен келтиребизби билбейм, айтор баргандан кийин билинет да. Азыр канча суммасы чогулуп калды? Учурда $27.000 чогулуп калды го, бир $26-27.000 эсептеш керек, ошондой бир чогулуп калды буюрса. Анан Кыргызстанда ушул ата энелерди колдоо жаатында уюштурулган атайын бир уюмдар же болбосо топтор менен дагы кызматташасызбы? WhatsApp группаларды ачып алып ата энелер. WhatsApp группалар негизи бар. Анан WhatsApp группаларга мен негизи орус нянямдын, ошо няням бар деп атпайм, ошонун телефонуна эле киргизип койгом көбүнөчү. Анткени баягы кечке жаза беришет го. Ошол жактан ал көбүнчө кабар айтып мага анын телефонунан окуп турам да полностью. Анан азыр өзүм негизи WhatsApp группа ачайын дегем. Бирок азыр дагы мага мындай лишний жүк болбосун деп атайын бүгүн мен да ошо WhatsApp группага кошушту, бир 300 канча адам бар экен. Анан Ата энелер ал жакта жок. WhatsApp группа ачпай эле жөн тизмектеп туруп, анан ошону мен баягы кат менен же болбосо мындай жеке кайрылуу менен ошо биздин ажыбызга кирип көрөйүн деп аткам, Кудай буюрса. Анан ошого ошо тизмесин гана алып, фамилиялары менен, диагноздору менен ушунча бала бар экен деген менен кирип көрөйүн деп атам. Медициналык борбор ачалы деген сунуш мененби? Кудай буюрса. Ал жакта ата энелер бири бирине кеңештерди берип же болбосо бир табылгалар менен бөлүшүп турабы? WhatsApp Баягы группаларда. жыйынтыктары менен, кайсыл центрден кандай жыйынтык алып атат. Анан бирок чынында баягы бирөөнүн жыйынтыгына таянып, экинчи баланы дарылантуу деле бул туура эмес экен деп калдым. Анткени бирөөлөр жыйынтык алып аткан жерден эле башка бирөө жыйынтык ала албайт экен да негизичи. Өткөндө деле Өзбекстанды аябай мактап атышкан. Кайра Казакстандан бир бала барып, Шымкенттен Өзбекстанга. Анан ошол бала каза болуп келди деп ушундай бир информация келди да мага. Ошо бир моюнга укол сайылган экен. Ошондон кийин бала көз жумуп калыптыр да. Анан эми баягы бир жерден результат алып атат деген менен баягы ар бир баланын шифасы ар кандай экен да. Бул жакта деле бизде аябай күчтүү невропатолог деп ушундан лечение алып аткан жерлерден кээ бирлери наоборот отрицательный отзыв жазып атышат. Ал жерден жөн гана акчабыз кетти, биз эч кандай деп жыйынтык алган жокпуз. Эми бул жерде негизи кепилдик бербейт да, бизге деле айтты. Чоң балаңардын мээси бир аз катып калган, а кичинекейиңерде отек бар, суу бар, эми суу кичине азайып, жидкость эми азайып калды да. Бирок баягы жакшы кылыбыз, бизден 5 курс алсаңар же 10 курс алсаңар же 2 курс алсаңар деген биз кепилдик бере албайбыз деп айтышат бүт жердечи. Анан эми ошо бара коррекция болот, эми бирок мындай нерседе эми бүт индивидуально экен да. А кээ бирлердики жөн эле барып баягы молдого 5-6 ай каттап деле мисалы үчүн жакшы дем баягы эми албетте ошо Курандын немесинде бар деп коет го. Ошону менен деле жакшы болуп кеткендер бар экен да. Толук жакшы болуп кеткендер. Жакшы болуп, толук эле жакшы болуп кеткендер бар экен негизичи. Сиздер да дем салдырып атасыздар окшойт азыр, Ооба, биз дагы каттап атабыз, Кудай буюрса. Анан ошо бизге деле негизи башында айтты, эми силерде сыйкыр бар, көз тийген, ошо кош бойлуу кезиңде эле көз тийип, анан балдарга өткөн деп мен да баягы чоң уулумда негизи көбүнчө ошо эл алдында жүрүп, выступать этип, тренингтерге барып, бул жерден мисалы Манас кинотеатрында бир 600 адамга алдына чыктым. Өзүм Хаятка уюштурган менишкермин деп, ал жерден бир 400 адамга айтор иш кылып, ушундай бир эл алдында жүргөм да көбүнчөчү. Анан эми ошо көз тийгенде бирок ушул нерсе болот же ушунчалык болот деп деле мен негизи ишенчү эмес элем негизи. Анан бара баягы акыркы учурда негизи дем салдыргандан уйкусу аябай жакшырды балдарымдын. Андан сырткары өзүм да тазаланып бир өзүнчө бир чудолор болуп атат да. Анан ошого мен дагы ойлоп калдым, көз тийгендин негизи көз тиет деген негизи бар, негизи Куранда деле ишенем, бирок баягы көз тийгенден ушунчалык бир адамды бир кыйынчылыкка салат дегенге деле баягы ишенчү эмес да негизичи. А бирок карап турсам аябай баягы баргандан бери кадимкидей балам өмүрү оңго чейин уктачу эмес, эртең мененчи. Азыр ушу демге баргандан кийин кээде оңго чейин деле ойготпой койсом, кичи балам мисалы оңго чейин уктап калган учурлары болуп атат да. Өзүм аябай таң калып атам. Сиз айтып калбайсызбы, чындап эле динде дагы айтылат экен да, мен да угуп калганым бар, көз тийүү төөнү казанга адамды көргө түртөт депчи. Бирок сиз ошо убагында
баягы байкап аракет кылып, балким молдолорго дем салдыруунун да шыпасы тийип калат деген ишенич менен барып атканыңыз дагы аябай жакшы экен. Анан канча убакыт болду барганыңыздарга? Биз ушу апрелден бери баштадык. Күн сайын барасыздарбы? Жок, ушу апрелде кичине бир 3 жолу бардык. Анан барып, биз Кеминге барып аттык башында. Анан барганда балдарым энтеровирус болуп ооруду. Анан ал денеге чыгып кеткиче аябай кызыл болуп чыгат го. Ошо чыккыча 4-5 күн аябай температура болду балдарым. Анан чоң балам аябай судороги сыяктуу болуп кармады башындачы. Анан такыр башында ошо биринчи температурасында көтөрө албай балам. Оозтору карышып уже эметип атты да. Анан жүрөгүбүз түшүп, няням экөөбүз ал оозун ачкан, мен көтөргөм. Биз жакты жолду да ремонт кылып жаап койду эле. Бер жака чейин келдик. Келип эле таксиге түшүп, Третий детскийге бардык. Анан барып өзүнө Кудай буйруса эме болуп, жакшы болуп келди. Анан 3-4 күн дагы аябай температура болду. 39,5 чейин болуп. Анан 3-4 күндөн кийин денесине кызыл болуп чыгып кетти. Ошо менен биз дагы демге барбай калдык май ичи. Анткени ошо көбүнчө 10 күндөй ушу үйдө болуп калдык, лечение алып. Андан кийин азыр мына июнда кайра барып баштадык. Эми бирок шаар ичинде эле барып атабыз демге, анткени алыс болуп калат экен Кемин. Ал дем салган адамды дагы кантип биргейсиздерби же элдерден угуп барасыздарбы? Кимдерге барасыздар дейм? Апам ошо таксиге түшүп калыптыр. Анан таксиге түшүп калса эле байке айтыптыр ушундай бир оору жөнүндө сөз болуп кетсе керек. Мен ушундай бир 19 балам. Таптакыр 19 чейин сонун эле жүргөн бала, студент бала. Жада калса ошо ваннага кирип өзү жууна албай, колдорун да көтөрө албай, анан ушундай бир өзүн жоготуп коюптур да. Таптакыр эмеси жок да, уже чаң сезим. Анан ушундай болуп калды. Анан ошо көп жака барып аябай такыр шифа таппай, анан ушинтип дем салдырып, ушундай молдого барып дем салдырып, анан дем салдыргандан кийин 6 айда балам өзүнө келип, өзү автобус менен каттап баштады деп айтыптыр да. Башында ошо ар бир остановкада балам артынан баягы жоголуп кетпесин деп автобусту токтоп, ушу барат бекен молдого чейин деп ушинтип жүрдүм, бирок ошо өзүнө келди жарым жылда деп айтыптыр. Анан апам ошону уккандан кийин эле издеп барып таап дарегин, анан ошо баргыла деп, ошо бизди жакындан бери ошо барып баштадык, Кудай буйруса. Анан эми ал аты жөнүн же башка нерсени айтсам эми бир жарнама сыяктуу болуп кетпесин, ошол себептен. Демек бунун дагы бир жакшы пайдасы тийип аткан экен. Буйруса. Балдар аябай аз уктайт деп дагы калдыңыз түнү менен эле уктабай жүрүшө береби? Жок, 4кө чейин уктабай жүрүп таңамалчы. Аябай кыйнап адамды, аябай буларда энергия көп болот да. Анан таңамал 4тө уктап калып эле кайра 8-9 туруп алышчу да. Уйкулары азыраак болчу. Анан азыр ошо дем салдыргандан бери уйкусу аябай көбөйдү, жакшы. Өзүм дагы уже демден келгенден кийин шалдырап эле эми 2-3 саат мен күндүз уктачу эмесмин. 2-3 саатка чейин уктап калып аттым күндүз элечи. Анан азыр жакшы буйруса. Балдар негизи күнү бою жакшы жүрүп эле, анан кийин бир учурда баягы ушундай гиперактивдүүлүгү көбөйүп кетеби, негизи? Жок, булардыкы эми мындай айтыш кыйын да негизи элечи. Кайсыл учурда эмне болуп кетет дегендечи. Мисалы үчүн булар жөн тура албайт. Могу кичинекей балам особенно мындай кычык-мычыктарды жакшы көрөт да. Лестница жерлерден бийиктен секиришет экөө теңчи. Анан айтор буларда энергия көп болот. Анан кичинекей балам менен чоң баламдын эмеси башкачараак. Кичинекей баламда жанагындай стим деп коет го. Моуну алып алып эшикке тегерете берет, мондай кылыпчы. Бир столду алып тегерете берет, же болбосо мындай ушундай бир коркунучтуу нерселерден көбүрөөк неме кылат да. Анан ошо буттун учу менен басат да булар көбүнчөчү. Кичинекей балам. Анан ошондо басып баратып эле бир кулап кетиши мүмкүн, бир кичинекей эле жерлерден ушундай боло берет. Чоң баламдыкы гиперактивный, физикалык жактан аныкы жакшыраак. Анан бирок ошо бир аз ошо анын дагы бир өзүнүн эмелери бар да, ушундай бир экөөнүн тең коркунучтары. Сиздин өзүңүздө физикалык, психологиялык, материалдык жактан кандай өзгөрүүлөр болду? Менин өзүмдө негизи эле баягы айтат го, биздин ички дүйнөбүз биздин сырткы дүйнөбүздү түзөт депчи. Анан ошондой эле мен баягы ички дүйнөм өзүм аябай жабыркап, башында айтып атпаймынбы, туугандарга, жакындарга да айта албай. Апам бир 3,5 чыкканда баламды байкап, ушунун больница көргөзбөйсүңбү, бир аз кечиккендей деп айтты. Анан апа жакшынакай эле, эркек бала. Өзүңүздүн апаңыз? Эркек балдар ошо кечирээк өзү кичине развивать этет деп айтышты деп
баягы мурунку уккан нерселеримди айтып жоготкотуп ушундай кылып жүрдүм да. Анан ошонун баары менин бизнесимде дагы баягы сырткы жака дагы эме болду да. Таасир берди. Таасир берди. Анткени ошо былтыр айтып атпаймынбы, январда ошо балам эме 12 саатка өзүн жоготту депчи. Анан ошондон кийин уже бүт баарын таштайм, бизнестен да чыгып, ошо балдарым менен эле болом деп ошондой кылып анан карабай койгом. Такыр бухгалтерияны карабай койгом. Анан ошо көбүнчө модель чыгарып берип коюп эле, анан командага ишенип, Балдар менен алек болуп балдар жүрдүңүз. менен ошо. Анан түнкүсүн баягы булар көбүнчө баягы жакшы уктатчу эмес да. Анан ошо эртеси саат обедке чейин уктап калып, мен дагы бир түн күнүм алмашкандай жашоодо жашап жүрдүм да негизи акыркы 2-3 жылдан бери ушундай болуп калды. Анан ошол себептен эми психологиялык жактан негизи мурун уже мурундан эми көптөгөн обученияларды алдым, өзүмө баягы өзүмдү өнүктүрүүгө көбүрөөк вложение кылган үчүн Кудайга шүгүр буттан чалып, таптакыр жатып, өзүмдү жоготуп, эмнеге деп өзүмдү өзүм жеп андай болуп калган, жатып калган жокмун. Эми ар бир адамда болот баягы убактылуу кичине бир аз негативный ойлорго кичине берилип кетесиң, анан кайра эле өзүңдү суруп чыгып кетесиң. Айтор ошондой да. Бизнестен эмне болуп чыгашага учурап калдыңыздар? Бизнестен ошол мен ойлойм ошо эсеп учет, эми эсеп учеттон кетет да көбүнчө, ошо эсеп учет болбой калды да. Мен дагы ошо карабай койдум. Анан Москвага сатуучуларды коюп өзүбүз барбай койдук. Ал жакта аябай чыгым чоң болчу, чыгым кете берет. Анан баягы себестоимость деп коет го, баягы товардын өзүнүн чыккан себестоимостьу эсептелбей эле, мисалы бул блузка сиз кийип турган мисалы 750 сомго чыккан болсо, аны биз 550ден берип койгон да учурлар болуптур да. Эми былтыр майдын этегинде ошо мен уста экенибизди билгенден кийин анан деп карап бухгалтерияга көз чаптырсам, уже ошондой аябай каталар көп болгон да. Анан баягы брак, сублимация брак деп 1000, 10.000 деген немелер келе берген, возвраттар келе берген учурлар болгон. Анын баары арзан, неликвид товар деп коет го, айка берилип кетет. Анан товардын баары остатокто калып, сода летний сезон болбой калды Россияда былтыр. Ага карабай баягы эптеп калган эски товарды кошуп саталы деп чыгарабыз да, эми соданын жолу ошондой да. Анан акырында алып барып анын баарын мен магазин ачам, аябай кымбат баага. Анан ошентип ал жакта магазинге товарларыбыздын арендасын төлөй албай урустар да товарыбыз ал жакта кымалып калып кетти. Көптөгөн башка улуттагыларга да товар бергендер бар эле, алар жок болуп бир ушундай бир айтор бизнестин бир берекеси кеткендей бир ушундай бир кетет го. Анан эми албетте кечээ мага дагы жолуккандар айтып атышат. Ой, силердин тиги жардамчыңарды жеп кетти, бул продавециңерди аябай силерден жеп кетти деп атышат го, мындай тигиндей. Анан чынында мындай бирөөнүн деле күнөөсүн көтөрүп, моунусу алып кетти тигиниси дегенди айткым келбейт да. Эми ошо буйрук болду, ошондой бир чачыранды болду да негизи элечи. Анан бир жиним келип аябай неме кылгам негизи, аудит жалдайм. Полный бир жылдык, мисалы үчүн акыркы жылдын товарлары канчасы Дордойго кетти, канчасы Москвага кетти, ошонун баары кайра канчасы келди, эмне болду депчи. Анан эми анча мынча чекесин баягы көрүп билип калат экенсиң эми, бирок анын баарына мээңди оорутуп, анын баарын каза турган болсом өзүмө эле кыйын боло турган, ошол себептен эми баарын айтат го, шүгүрчүлүк менен сабырдуулук жеңет депчи. Ошого эле эме кылып, Кудай башка жагынан деле берет. Ал нерсенин баарын кайра эле Кудай буйруса таап алабыз деп мынтип атам да. Эми азыр деле ошо балдарымды кичине өзүнө келтирип алсам эле Кудай буйруса, анан көңүлүм тынчыса эле кайра эле Кудай буйруса таап кетем деп, баягы өзүңдөгү баягы ресурсту сезесиң. Дагы деле энергия көп, дагы деле жөн отура албайсың. Кечээ мисалы тоого барып келип алып, аябай энергиям ашып ташып келгенде эмне кылаарымды билбейм го. Анан 3 жылдан бери менде иштеп жүргөн орус няням деп атпаймынбы, ал да Россияга кеткен туугандарыначы. Ал кетип бир 15-20 күндөн беричи. Анан бир жаңы жардамчы кыз алдык. Анан кыздарым менен биз да каникулда таптакыр тиги нянябызга көнө элек анан балдар менен аябай байланып калдым да. Анан 24 саат балдар менен отурсаң аябай жиндүү эле болуп кала тургандай экенсиң. Тем более моундай акыл эски келе элек балдар мененчи. Анан ошол себептен ойлоп калдым, эми жарым күнүмдү Кудай буйруса могу биз лечение алып келип алсак, анан келгенден кийин ошол жумушка арнабаса болбойт да. Жумушту өзүм негизи кичинекей менен эле баягы жумушту, эмгекти сүйгөн жанмын да. Анан адамда мындай бир сүйгөн нерсеңди кылып турсаң, анан айтат го, сүйүүнүн энергиясында жашасаң баардык нерсени Ооба. жакшы болот дегендейчи. Анан ошого ошентип чечимин кылып атам буюрса. Буга чейин дайыма күн сайын
24 саат бою деле жаныңыз тынбай чуркап жүрүп эле андан кийин балдар менен үйдө отуруп калуу баягы сиз өзүңүз үчүн деле бир аз оорураак болду болуш керек анан жана айтып өткөнүңүздөй балдар менен алек болуп отуруп ошо жумушумду ишимди бизнесимди көп көңүл бура албай калдым деп атпайсызбы демек адамдын жан дүйнөсү ички абалы аң сезиминин абалы анын бизнесине дагы көз каранды болот Албетте. Ошол биздин ичибизде эмне болуп атса, мисалы үчүн ичибизде аябай бир нерсе гүлдөп атса, жыргап атса, сүйүнүп атсак, аябай ошонун баары сырткы дүйнөгө баягы чагылдырылат да. Анан ички дүйнөңдө эгер өзүңдү сынап аткан болсоң, башка нерсе жооп таппай аткан болсоң, мисалы үчүн эмне үчүн, эмне үчүн, эмне үчүн депчи, анан кыйын эле болот экен ошонун баары сырткы дүйнөгө. Кабыл алгандан кийин деле мен ошол көбүнчө ошо балдарым менен болоюн, ушуларга мээрим төгөйүн деп уже бизнеске тапшырып берип, командага, жолдошума анан чыгып кеткенден кийин ушунчалык минус болуп атат да. Анан мен негизи чыгып кете электе караганда бизнести ошо даяр бизнес катары сатып ийебиз деген да бир жакшы идея келген да. Ошол маалда бизнес уже минуста эмес болчу да. Анан баягы ошондо сатып ийсек болмок деген деле нерселер менен деле кээде өзүңдү баягы эме кылган учурлар болот да. Анан бирок эми негизи эле мен мындай артта болуп өткөн нерсеге өкүнүп жашоону негизи каалабайм да. Анткени эгер ошентип бере турган болсок, негизи баягы биздин дагы ошо жараткандын бизге буйруп койгон нерсесинен баягы кабыл албоо деген нерсе экен да бул дагы. Анан ошого азыр мен деле баарына эле айтып атам, бул значит мой путь ушундай болуш керек болчу экен. Анан эми баягы кийинки ошол менин тарыхымда дагы ушундай бир учур болгон. 2 балам катары менен ушундай жабыркап, андан сырткары ушундай бизнеси менен жабыркап $1,5 миллион дегенде эми бул эркектер көтөрө ала турган сумма, бирок аялдар үчүн негизи кыйыныраак эме да, сумма да мындай караганда. Анан ошол нерсе менен эми баягы Кудайым дагы может кийин баягы анча мынча турмуштагы кээ бирлер аз нерсе менен, аз акча менен деле жабыркап, бир келинди уккам, бир 20-30 миң сом карыз болуп калып деле муунуп алган келинди уккам да. Анан ошондой учурлар көп болот го жашоодо. Эми ушул мүмкүн кийин менин ушул басып өткөн жолум может быть кимдир бирөө үчүн баягы шыктандырып, дагы да болсо ошо баягы үмүтүн үзүп көп нерседен мынакей баягы баардык нерсеге баягы тойдум деп кеткен учур болот го. Ошондо дагы баягы алдыга сүрөп кеткенге мүмкүн болоттур деп ушундай бир эми баягы жараткан деле ушу ар бир сыноону биздин баягы потенциалга жараша жөнөтөт экен да негизи элечи. Анан ошол нерсенин баарын мурун окуп билгени үчүн гана азыр мындай өзүмдү кармап, кайра да болсо өзүмдү өзүм успокоить этип отурам да. Айшеля баары жакшы болот. Кайра эле баарын тургузуп аласың, Кудай буюрса. Сендеги эң башкы байлык бул сенин ден соолугуң, өзүңө кара. Андан сырткары бул сенин башкы байлыгың, сенин ушул убакка чейин алган билим, тажрыйбаң, сенин жөндөмдөрүң, айтор баары жакшы болот деп. Антип жашабасак, анда өзүбүздү эгер өзүбүз жеп жашай турган болсок, анда билбейм бат эле депрессияга кирип, анан айтат го баягы адамдын чынында мээсинин бир 95% негатив ээлеп калгандан кийин бүттү да, сен уже өзүңдүн жаныңды кыйганга бара барсың да. Анан мындан 6-7 жыл мурунку Аселя менен азыркы Аселянын эмоционалдык абалындабы же болбосо кайсы бир абалында кандай өзгөрүүлөр болду мындай? Балким сиз бул убакытка чейин 7 жыл мурун дейин көп нерсени байкабай, аңдабай жүргөн чыгарсыз. Анан кийин эми ошолор сиздин көзүңүзгө көрүнүп, аңдап билип аткан чыгарсыз дейм. Мурунку Аселя менен азыркы Аселянын айырмасы деле бар албетте. Анан эми мурун мисалы үчүн баягы аябай баягы эми мындай сыноолор келе эле эми бирок анча мынча болуп турат эле албетте. Анан бирок ошондо баягы мурунку Аселя баардыгыңардын колуңардан келет. Мен деле мисалы бир чоң атам $100 карточкама же атам калтырып кеткен эмес. Баарыңар кыла аласыңар деп элдин баарына мотивация берип, чоң форумдар, тренингтерди уюштуруп айтор Кыргызстанды өнүктүрөм деп жүргөн Аселя болчу да. Анан албетте ал жагы жакшы болчу. Анан бирок баягы эл эмне дейт деген нерсе бар болчу мендечи, например. Анан көп нерсени баягы өзүңдү толук кабыл ала элек кезде негизи эле баягы текеберчилик болот дейт го. Менде мисалы үчүн ошол нерсе бар болчу да. Анткени көп жерден баягы психологияда баягы өзүңдү өзүң защита деп коет экен. Айрыкча баягы
атасы же апасы эрте каза болуп калган балдар, кыздар баягы өздөрүн ушундай бир башка бирөөлөр тепселеп кетпесин деп дагы бир мындай кичине самоозащита кылып мындай текеберирээк болушат экен да. Негизи менде ошол нерсе бар болчу. Анткени менин атам биз 5-классты бүтүп атканда, мен 5-классты бүтүп атканда каза болгон, мен 12 жашымда. Анан ошого баягы атаң жөнүндө суроо бербесин же болбосо мындай бир бирөө жарым атасы жок экен деп бир эме кылбасын деген эмеде көбүнчө баягы ошондо да кыйын болуп, мектепте лидер болуп, постоянно мындай жүрүп, аябай мондай кечээ дагы кээ бирлер комментарийге жазып атышты эми баягы. Айселя, сен деген тиги ушинтип аябай монтип жүрчүң, мондай депчи. Анан эми ал уже менин кичинекейимден берки образым болчу да. Эми баягы даже мындай жолукканда деле жөнөкөй эле сүйлөшкөн айым турбайсыңбы, бирок аябай сени инстаграмдан стерва деп ойлочу элек дейт. Анан эми баягы адамдын ошол нерсеси баягы мектептен 2-класстан 10-класска чейин класском болдум. 8-класстан 10-класска чейин ошол мектеп боюнча баягы кыздар совети президент деп коет го, ошондой болуп баягы лидер болуп жүрүп эле анан ар дайым ошол образда сен уже жашоо образың эле башкаларга уже мындай сен стервадай, башкаларга бир текебердей болуп атар, ушундай бир көрүнүп калат экен да. Анан ошонун баарын азыркы эми учурда жашоо кандай болсо ошону кабыл алган. Анан акыркы 2-3 жылда эле өзүмөн өзүм өзгөргөн нерселерим бул мурун мисалы үчүн баягы ар дайым прям идеалдуу жүрүш керек болчу да. Мисалы аябай макияжым дагы тонна макияж болуш керек болчу. Кирпиктерим ар дайым чапталган, жасалган, тырмактарым чапталган, айтор бир ошондой Айселя болчумун да. Анан негизи айтат экен да, баягы адам баласы эгерде өзүн толук жөнөкөй ушул бойдон маскасы жок эле ушул бойдон сүйүп кабыл алган болсо, например, жөн деле мындай жүрө алат экен да. Негизи макияж жок, башкасы жок деле өзүнүн сонун сезе алат экен. Анан ошол акыркы 2-3 жылда ошол Айселяга баягы кайтып келдим десем болот да. Анткени мектепте бүткөн Айселя мисалы үчүн ага бир боектор же болбосо бир кымбат кийимдер же бир нерселер, бир мындай буюм тайым бир материалдык нерсеге кызыкчу эмес экен. Ал учурда Айселянын ою ушул билим алыш керек, ошо билими менен дүйнөгө бир кызмат кылыш керек ушу деген сыяктуу бир Айселя болчу да. Анан кийин баягы бизди көптөгөн азгырыктар дагы албетте азгырып кетет экен. Көп учурда баягы көп российский бизнес тренерлерден сабак алдым да. Анан ал жерде көбүнчө айтат экен да, мисалы үчүн сен көбүнчө мына материалдык максаттарды, могуларды коюшуң керек, анан ошол нерсеге ошол учурда жетишиң керек депчи. Эми албетте анын да жакшы жагы бар. А бирок мисалы үчүн көп учурда мисалы Казакстанда азыр көбүнчө аябай мисалы блогерлер, бизнес тренерлер бир мындай инфо бизнестерди уюштуруп эле анан аябай мен азыр мынакей Rolls-Royce алдым, сен дагы ушундай кыла аласың деген сыяктуу нерселер болот го. Ошол нерселердин баарын эле ошол Rolls-Royce'ту деле алам, тигини деле алам деп бүт нерсени өзүңө мындай таңуулап алат экенсиң да. А бирок карап турсаң ошол Rolls-Royce'у жок деле мындай жөн деле мындай токойдо жашасаң деле сен жакшынакай жашасаң болот да негизичи. Анан азыр мени көп ойлоп атат да, бул аябай Айселя аябай сынып калды, тигинтип калды болуш керек, мындайбы тигиндей депчи. Анан баягы чынында мурунку бир ийгиликтүү адамдардын сөзүн укканда, сен баардыгын жогот дейт, баардыгын таба аласың дейт да, мисалы үчүн. А бирок сен характериңди жоготпо деген нерсе бар да. Анткени характер сенин баягы судьбаңды определять эте турган нерсе депчи. Анан Кудайга шүгүр, кечээ даже өзүм ушул кайрымдуулукка деп сбор ачып, чогултуп отуруп деле анча мынча адамдарга жооп берип, баягы таптакыр эле сени баягы 100 сом которуп койдум деп деле сага мындай сен тоодо эмне жүрөсүң, сен тоодо тиги элдин акчасын чогултуп алып тоодо жүрөсүңбү деп да жазып аткандар болду да. Анан баягы ошол себептен баягы адам кандай ситуация болсо деле кээде мындай сени мындай жөн эле сөз менен деле сындырып коеюн дегендер болот экен да, сени моралдык жактан сындырып коеюн. Бирок ошол себептен ошол жерде дагы баардык жерде баягы адам характерин жоготпош керек дегенди айткым келет. Кечээки бир эже жазыптыр: сен менен убагында цехтен иштешип калдык эле, аябай лидерлик сапаттарың менен көкжал Айселя элең дагы деле ошол калыптыр деп кечээ ошо сборду ачып даже ошону сүйлөп киргизип атканда делечи. Анан чынында ошол нерсени жоготпошубуз керек. Баягы азыркы Айселянын айырмасы ошол. Анан дагы Маргулан Сейсенбайдын сөзү бар да: эгер сен ушундай карызга батып, ушундай бир кыйналышта турсаң дагы, эгер сен жашоо сапатыңды түшүрбөйсөң, мурункудан бир начарыраак эптеп-септеп тамактанып, эптеп-септеп жашап калсаң, анда сен эч убакта мурунку акчаны таба албайсың деген нерсе бар да. Ошол себептен аракет кылып атам баардык жагынан ушу балдарым үчүн, өзүбүз үчүн кичине болсо да шарт түзүп,
жашоо сапатты жоготпой мурункудай эле чатап мурунку баягы немеге чыкканга кайра эле ушундай деп ойлонуп атам да. Азыркы ушу Айселянын немеси эң эле жеңиши бул эл эмне дейт деген нерседен чыктым да. Мурун баягы чоң өтө чоң публикага чыкканда бир өзүмдө бир мындай коркунучтар болот эле же болбосо мындай эл эмне дейт деген нерсе аябай көбүрөөк жашайт эле да. Анан ошол нерсенин баарын жеңген үчүн балдарымдын ден соолугун биринчи планга коюп туруп эле азыркы учурда мисалы үчүн мен иштесем деле карыздарым алып кете берет. Менин ситуациямды түшүнбөйт. Мен жалпы элге эле чыгып жада калса ошо ажообузга да кайрылуу жасап, эгерде алардан колдоо болсо инвестиция алып, азыркы учурда бир 3-4 жылга каникул менен бир инвестиция алып, ушундай кылып эптеп ушул ситуациядан чыгышым керек деп эле анан элге жалпы ушундай мен азыр эгерде мен артымдагы карызды айтпай туруп элден жардам сурасам айтмак да. Сат ал да үйүңдү же сат тиги машинаңды деген сыяктуучу. Анан баардыгын ситуацияны айтып эле анан ушундай азыркы учурда сиздер бизге кичине колдоо көрсөтө туруңуздар. Буюрса Кыргызстанга биз деле дагы деле колдоо көрсөтөбүз. Эми көптөгөн налогторду төлөп жүрдүк 50 000, 100 000, 150 000 депчи мисалы үчүн ай сайын төлөп жүрдүк. Андан сырткары 100-200 адамды иштетип жүрдүк Кудайга шүгүр. Анан азыр деле ыраазычылык жазган швеялар бар мисалы үчүн Токтогулда баягы тиккенди билбей жүрүп бизге келип үйрөнүп ошол анан азыркы учурда үйдө надомница болуп акча таап атам деп ыраазычылык билдиргендер бар. Айырмасы ошол болду окшойт. Анан баягы айырмасы эми ошол мектептен чыккан Айселя кандай болсо баягы ошол эле абалга келди окшойт деп ойлонуп атам да. Мектептеги окуган учуруңузду айтып калдыңыз. Сиздин бала чагыңызга дагы бир барып келбейлиби? Бала чагыңыз Кыргызстандын кайсы бурчунда, кандай өткөн? Токтогул районунун ошо Толук айылында окуп ошол жерде төрөлгөм. Анан бала чагым ушундай бир кызыктуу өттү десем болот. Анткени ушундай бир аябай бир өзүбүздүн бир сонун аалам болот го, бала чактын бир сонун ааламычы. Чоң апаң бар, чоң атам бар, атам апам бар. Аябай бактылуусуң, кааласаң тияка чоң апаңкына кетип каласың, кааласаң үйдө айтор ушундай бир сонун. Биздин 5 жашка чейин, биздин бир 4 жашка чейин окшойт. Чоң апамдар менен чогуу жашадык, андан кийин бөлүнүп келдик. Анан ошол учурда атам апамдар коммерция менен жаңы башташкан да. Анан ошондо бирок соода кылып бутылкага жвачкаларды алмаштырып ушундай баштаган экен да ойлосомчу. Өзүм Сиз өзүңүз эсеп түшүнбөйм бирок ушу колум мененчи. Анан байкелерим аябай тамашакөй алар келип алып Айсел биз сага 7 бутылка беребиз. Сен бизге 4 сагыз бер десе, мынтип эсептеп жок силер мени алдаган атпсыңар депчи. Анан аларга колдору монтип алып эсептеген аябай кызыктуу көрүнчү экен. Анан мен кайра эсептетип эле менин башымды айландырып бир бутылкага алдап кетебиз деп ойлоп элечи. Анан жок силер мени атайын алдап кетели деп тамашалашат да мынча жвачка бер депчи. Анан жок мынтип атасыңар деп ушундай кылып анан ошолорду кайра атама берем. Анан алар бутылканы алмаштырып акча кылып келет да ошентип бир китепке ушу кичинекейим деле бир китептин арасына бир 500 сомдой топтоп коюп турдум да көрсөчү. Анан атам эжем экөөбүздү сынап экөөбүзгө бирдей эле жвачка алып келип берет экен да. Мисалы 5 пачка ловес алып келип берсе, мен аны 500 сом кылып бекитип койсом, эжем болсо аны алып туруп эле, например, бир нерселерди алып жеп коет, акчасын жок кылып коет, башка дагы баягы саткандардан алып айтор. Анан атам ошондо эле тиги эжемди болсо сен мугалим болосуң, анан мени болсо тиги сен шаарда юрист болосуң, сен мондай болосуң, бизнесмен болосуң деп ушундай бир кичинекейимде ошондой тамашалап ким биринчи дечи да атамчы. Анан мен биринчи десем эле сен шаарда окуйсуң. Анан сен ушундай анан кызым сен бир гана джип машинада жүрөсүң, мондай деп мотивация берип койчу экен. Анан ошол атаңдын берген ишеними бул биздин жашоодогу баардык нерсе экен десем болот да. Мындай фундамент экен да. Анткени баягы Шамиль Алядинов деп баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Москвадын мечитинин имамы болуп учурда жалаң ошо саморазвитие боюнча курстарды өтөт. Анан мен дагы ошонун тренингине барып калдым. Аланияда болду. Анан барсак ошол жерден баягы атанын ишеними жөнүндө айтканда ушунчалык баягы эсиме келди да. Анан дагы ал жерден массажга кирип, анан кирсем эле баардык жалпы эле балдар, аялдар жүрөт да. Анан ошол жерден мени ошол жерде массаж кылам деп тиги баштап атпайбы, пенный массажгачы. Анан мен айттым, жок, эми мен акчасын төлөп атпайм, эмне үчүн өзүнчө комнатага кыласыңар да, эмнеге бул жакта элдер басып жүрбөйбү, аялдар, балдар эми ал жакта ушундай. Балдар деген эми кыздар да, эми баягы аялдар кыздардын эшитип алып өзүнчө да кыздардыкычы. Анан десем өзүнчө алып киришти. Анан ошондо кирип массажды жатып анан ошондо дагы бир өзүмө эме кылдым да. Көрсө баягы азыр психологияда окутуп атат го, мен королева деген нерсе болуш керек дечи. Ошол нерсени атабыз киргизет экен да, ошол ишенимдичи.
мага мындай болбойт, мындай болот деп кылган нерсени анан ошол жерден ушу бир атама ушунчалык бир ыраазы болуп кеттим да. Аз жашаса дагы биздин жашообузда бирок ушунчалык ишенимди берип кеттиптир да. Бул ишеним бул биздин баягы жашоодогу негизи эле фундаментибиз экен да. Анан биз калганын куруп кетет экенбиз. Ошону ошол ну, в общем, баягы кичинекей балалык кезде дегенде аябай бир сонун нерселер бар, айта берсе сөз түгөнбөйт да. Биринчи эле атаңыздын сизге дем күч катары берген, дем күч бергени, айткан сөздөрү эсиңизге келет экен да. Эң сонун экран аркылуу дагы биздин аталарыбызга дагы бир эки ооз сөз кайрылып кетиңизчи. Биздин маекти угуп жаткан аталар болсо ошо кызыңыздарды көбүрөөк сүйүңүздөр, кызыңыздарга көбүрөөк сүйүү, мээрим берип жана дагы ишеним берип, азыртан сен ушул жакшы нерселерге татыктуусуң, сен бир гана момундай жүрөсүң кызым, сен моундай болосуң, сен тигиндей болосуң деп койгон, сиздер канчалык планканы деп коет го, планканы жогору берсеңиздер, кызыңыздардын самооценкасы ошончолук жогору болот дагы, анан баягы самооценка всё решает дейт го. Ошондой эле да. Кыздар өзгөчө атасынын ишеними менен ийгиликке жетишет деп коет, а балдарчы, уулдар? Бул уулдар эми баягы энесинин мээрими, сүйүүсү керек деп коет, бирок негизи баягы айтат го, карьерага биздин энебиздин сүйүүсү көбүрөөк жардам берет экен биздин жашоодо, коомдо өзүбүздүн ордубузду таап, карьера куруп айтор. Ал эми атабыздын ушул ишеними бул биздин көбүнчө баягы бул биздин материалдык акча иштеп тапканды, ушул нерсебизге бул атабыздын энергиясы менен келет экен, атабыздын сүйүүсү менен да. Анткени көп учурда мисалы мен деле буга чейинки интервьюларымда айткам, көп эле банкрот болгон учурлар болуп калды, эми азыраак суммалардан көбүнчө, бирисинде гана чоңураак. Анан ошондо деле бат эле кайра өзүмдө баягы ишеним бар да, кайра эле бат эле иштеп баягы акчаны жоготкондо чынында ушул убакка чейин мага мындай оңой эле болот да. Анткени баягы ар бир учурда баягы слишком баягы самоуверенность да бул жерден албетте тоскоол болот сагачы. Самоуверенность бар да, если мындай рисковать этесиң, тобокелчиликке барасың, акчаны жоготсом деле кайра таап алам деген нерсе бар да. Негизи эле Кудайга шүгүр, менин жашоомдо негедир мындай. Каяктан иштесем деле, эмне кылсам деле, ушу нолдон баштасам деле кайра эле куруп кетип эле баягы акча табылган оңой болду да. Анан ошого ойлоп калдым, атам ушунчалык бир шайыр, ушундай киши болчу, анан ошого жараша дагы аябай ишенимди берип кетти. Кудайга шүгүр, ошол нерселердин баары ошо жашоодо ошого жардам берди да. Социалдык тармактарда киргизген посттордо ар кандай адамдар, ар кандай миң түркүн ой пикирлер жаза берет эмеспи? Ошол ой пикирлердин арасынан сизге катуу тийген, туура эмес айтылган ой пикир кайсыл? Аябай ушул акыркы ушул мурун негатив алчу эмесмин да комментарийчи, анан азыр ушул кайрымдуулукту баштагандан бери баягы аябай негатив жазгандар көп болду негизи. Мындай өтө көп эмес, бирок бар да по-любому. Анан бирок ойлойм, баягы алардыкын туура эмес деп деле айта албайм. Анткени алар азыр өздөрү мындай карап көргөндө өздөрү туура эмес болуп атат да, эми баягы иштеринде байкуштардын жакшы болбой атат. Ошо болгон негативди чыгарып атышат да. Ошондой деп коет го. Ар бир адам баягы ичиндеги нерсесин күзгүдөй эле баягы сыртка чыгарат да. Эгер адам өзү бир бактылуу болуп атса, ошол бактылуу болуп аткан адам кантип негатив жазат, өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, ушундай да. Анан алардын да демек жашоосунда көйгөй бар. Же болбосо бир ар кандай бир жашоодон алган бир жакшы эмес, негативный бир эмелери бар да, тажрыйбаларычы. Анткени мага мынтип жазып атышты да. Кечээ бизди мисалы бээн сүтүн ичкенге бейкер чакырган да. Ошого барсак мынтип жазып атышты. Сен элдин акчасы менен жүрөсүң деген сыяктуучу. Ошол жакта бээн сүтүн ичип, эми баада эс алып, анан эми мен ойлойм да, жакшы адам антип ойлобойт да. Демек бирөөнү ошентип ойлоп аткан адам, демек өзүндө да көйгөй бар да бир нерсечи. Анан чынында аябай бир моралдык жактан өтө жабыркаган энелер бар экен. Менин деле баламды ДЦП, мен деле сурабай жүрөм. Эптеп монтип багып атабыз, мындай кылып атабыз. Менин балам монча да уже инвалид болуп калып кеткен. Сен бирөө жазып коюптур, чакчаңдап жүрүп чогултуп алдың, эми биз эмне кылабыз деген сыяктуучу. Анан антип жазыштын ордуначы, сен ушул сборду жаап алсаң, мен бир эне чалды магачы. Мен айттым, мен өзүмдүкүн жаап алайын, буюрсаңыз сиздерге ошол кийин дагы ачып, сбор ачып биз дагы жардам беребиз. Мен эми түшүнүп атам да, ошо убакыт өтпөш керек, сиздерге дагы ошо жардам беребиз дегенди айттым да. Анан ушу биригели, ынтымакта баарын кылалы дегендин ордуна баарыбыз биригип, эми азыр мисалы чогулуп алып бир пикетте чогулушат го. Ошондой сыяктуу барып, мисалы үчүн киребиз десек, ак үйгө деле бизди уже адам чогулткан ким? Демек Асель Алымбаева, мени жоопко тартышы мүмкүн деген сыяктуу да. Ошол себептен мындай кат менен, жакшынакай грамотно кайрылалы,
жакшы жолдойлу жолдомо кылып кабыл алууга кирип ошентип ошондой жолдор менен кетели деп аракет кылып атам да, Кудай буюрсачы. Элди чогултпайлы мындай кирип ошол жалпы элдин үнү менен депчи. Анан ошону кээ бир өзгөчө энелердин арасынан болуп атат. Мага ошондой жазгандар дагы болуп атат алардын арасынан дагы. Анан эми баягы башына кыйынчылык күн келген адам мисалы үчүн менин оюмча мындай нерселерди баягы бирөөгө сын тагып сүйлөбөш керек да. Демек делегейлери тегиз болуп аткандары да бар эми ырасынан деп ойлойм. Өзүңүз чарчаган учурларда жан дүйнөңүздү кантип эс алдырасыз? Эмне менен толуктайсыз? Меники ошо акыркы учурда көбүнчө мындай өзүм менен өзүм болуп, тишинада отуруп китеп окусам, паркка өзүм менен жалгыз наушник менен сейилдеп, бир жакшы аудио книгаларды угуп же бир жакшы музыка угуп бассам, бир ошол нерселер болуп атат да. Анан албетте баягы курбуларың менен барып отурган деле негизи жакшы, бирок акыркы учурда мен эмнегедир ошол нерселерге да мындай жүрөгүм каалабай калды десем болот да. Мунун себеби билбейм, бир жаратыңды бирөө чукуу ийет деп коркосуңбу же болбосо мындай бир барып бир кофейняга отурсаң эле, бир кофейняга бир 5-10 миң төлөп чыгыш керек. Анан эми биринчисинде хорошо, алар төлөп койду. Экинчисинде сен төлөш керек. Постоянно эле алардын счетуна да бара албайсың да. Азыркы учурда эми менин акыркы жылы мындай кризис болуп аткан үчүн мен бардык эле мындай шерне Көңүл кылалы ачуучу же башка жайлардан. көбүнөн мындай баш тарттым десем болот да. Ошо көбүнчө өзүм менен өзүм эс алгандан жакшы эме алып атат окшойм. Биздин өзгөчө балдарды тарбиялап аткан энелерге, аталарына кандай кеңештерди берет элеңиз? Кеңешти дагы баардык нерсенин сууну дагы сиңери айт дейт го, ошондой эле. Мисалы үчүн эми кээ бирлер жазып атат, чынында эмне кылсам моундай болуп атам дегендергечи. Анан ар бирине жооп берип, аракет кылып атам колуман келишинчечи. Анан эми жалпы ошол көбүнчө өздөрүн кичине эс алдырып, туугандар болуп калса, ошо туугандарга болсо да алып барып балдарды бир аз таштай туруп, кичине мени эс алдырып, мындай бир тишинада кармаган сонунго ошондой кылып кичине адам восстанавливаться этиш керек да, өзүн күндө восстанавливать эткенди билишибиз керек экен да негизи эле. Анткени кээде бывает, мисалы эртең менен эрте тура калсаң эле бир балдарың сразу ыйлап турат, бир жарым саат, бир саат кээде бир түшүнүксүз эле ыйлаган учурлар болуп калат да. Анан тура калып эле мээң уже мондоп калат да. Антпестен биз баягы көбүнчө аракет кылып, мен балдарыман кичине эртерээк туруп, бир аз ошо баягы эртең мененки алтын саат деп коет го, ошону туура пайдаланып, китеп окуп, сонун көнүгүүлөр жасап, бир паркка сейилдеп келе калганга аракет кылам да. Ошондо баягы өзүмдү жакшы тургузуп алгандан кийин уже балдардын анча мынча чырылдаганы, ыйлаганы уже эме болбой калат да сагачы. Туруктуу болуп каласыз. Туруктуу болуп каласың да. Ошо эртең мененки саатты ошо өзүң менен өзүң жакшы өткөрүп алыш керек. Анан калганын уже Кандай китептерди окуйсуз? Кандай аудио китептерди угасыз? ошо көбүнчө меники ошо өзүн өнүктүрүү боюнча. Анан эми өзүм психологдун деле эмесмин, коуч деле эмесмин, бирок ошол боюнча көбүрөөк маалыматтарды алганга аракет кылам. Анткени ар бир адамдын бир өзүнүн миссиясы болот го. Меники мисалы үчүн өзүм бир жакшы маалыматтарды алып, анан өзүмдүн тажрыйбам менен башкаларга бөлүшкөндө ошондон аябай ырахат алат экенмин да. Анткени ошо силер айтып калбадыңарбы, мен ишкермин депчи. Ошондо мен баягы нолдон бизнести ар бириңер баштай аласыңар деп жүрдүм да. Анткени мен эми ошол убакка чейин азырында 8 жыл өттү ошо мен ишкеримди ачканыма, уже 8 жыл өтүп кетиптир аралык. Бирок ошол маалда деле менин бизнесте бир 10 жылдык тажрыйбам бар болчу дейм. Азыр уже жалпы жонунан эсептесем бир 17 жылдан бери алып сатуу, андан кийин ошо производстводо жүргөнүмө бир 10 жыл болуп калыптыр да эми, өндүрүштө жүргөнүмө. Анан ошондо бөлүшүп ошол нерселердичи, анан ошо менен бизнес баштап кетип, ошол менен баягы атам каза болуп депрессияда жүрдүм эле, сиздин мотивацияңыз менен ошондон чыгып кеттим дегендер бир ошондой бир обратный связь деп коет го, ошондой алганда аябай жыргачымын да. Азыр деле мага жазып калышат. Азырчы Аселе эже сизди ушул убакта эме кылып, ушул убакта аябай сонун сөздөрдү айттыңыз эле, моундай болдук эле, ошондой депчи. Анан ошол баягы адамдардын эгерде бир оюн жакшы жакка өзгөртө алсаң, ошол нерседен аябай ырахат алат экенмин да. Анан азыр мисалы мен өзүм кыйынчылыкта турсам деле бирок ошентсе дагы бир малый часть адамдарга болсо дагы ошо кичине болсо дагы бир шыктандырып, жашоого болгон үмүттөрүн дагы бир мындай кошконго аракет кылып атам да дагы деле. Айтып өтпөдүңүзбү, чоң апасына жашырып айткан деле жокмун, анткени аны да кыйнабайын дедим депчи. Андан башка жакындарыңызчы, мисалы бир туугандарыңыздар, өзүңүздүн бир туугандарыңыз, жолдошуңуздун бир туугандары кандай кабыл алды?
же балким буну кабыл алгысы келбегендер дагы болдубу? Кабыл алгысы келбегендер да болду, кабыл алгандар да болду. Анан бирок баягы кабыл алгысы келбей менин ушул элге кайрылуумду туура эмес көргөндөр болду да эми арасынанчы. Бир аз чыдап турсаңыз, өзүңүз деле иштеп кетет элеңиз да анан лечение кылмаксыз. Анан эми монча көйгөйдүн баарын элге айтып чыгуунун эмне кереги бар эле деген сыяктуу дагы билдирүүлөр болду ар кандай. Анан эми алардын баарына баягы жакшы кабыл алып, баягы туура кылдың дегендер да болду. Анан эми кабыл алгандарга кабыл алды, анан кабыл албагандарга айла жок. Мен акча тапкыча пока арка үстү басып тургула. Мен акча таап баштаганда сүйлөшөбүз деп бир эки сөз менен кичине дистанция кармап туралы дегенди да чечтим. Анан эми аларды деле бир сөөнөн туура түшүндүм. Анткени баягы аларда дагы баягы эмне деп коет жанагындай адамда гордыня болот го. Ошол нерсе болуп атат да көбүрөөкчү. Анан баягы элдердин алдында кандай болуп калдык деген сыяктуучу. Уят кылып атасың депчи? Ошондой сыяктуу кабыл алышты да. Анан мага ал нерселерден мурун балдарымдын ден соолугу маанилүүрөөк болду. Андан сырткары баягы алар мен түшкөн абалга түшкөн жок да, мен жашаган жашоону жашаган жок да чынында. Анан бул жерден эми баягы менде эч кандай баягы бул жерден ойлодум да, бул жөн эле кур намыс. Анткени баарыбыз эле мындай караганда түшүндүрүп айттым. Баарыбыз эле мисалы үчүн бул жашоодо мындай айтат го баягы негизи эле баардык нерсени алып койсо жөн эле баарыбыз эле бирдей элебиз да, мындай караганда кулдун абалындабыз да. Анан бирок ошону кабыл албай эле көбүнчө баягы өзүбүз кичине бир эки тепкич өйдөрөөк чыгып алгандан кийин ойлойбуз да, жок баягы мындай болуш керек дегенчи. Бирок эми ал болуш керек деп баягы кичинекей жаш баланын позициясында отура беребиз да, мындай болсо болмок, мага могу оюнчук керек болчу дегендей элечи. А бул жерде бирок чынында балдардын ден соолугу туруп аткан үчүн мен эч кандай намыс кылган жокмун. Анткени баардык эле адамдар билет. Кээде мисалы үчүн баратып эле азыр могу рубашкабызды, могу халатыбызды өзүбүз чечпей калган учур болуп калышы мүмкүн да, ар бир адамдачы. Анан мен ойлодум, эми биздин деле азыр мисалы үчүн элде аябай эле жакшы түшүнүк болуп калды да, мисалы үчүн ушул боюнчачы, например. Ошол себептен баягы түшүнгөн адамдар жакшынакай эле кабыл алат. Анан түшүнбөй жөн эле баардык нерсеге эле мындай эме кыла бергендер бар го, баардык нерсенин эле жакшы эмес жагынан сындагандарчы. Эми андайлар болсо алар дагы өздөрүнүн чечим пикири дегендейчи. Балким мен берип турайын карызга кийин бересиң дегендер болгон жокпу жакындарыңыздан? Же анчалык жардам бере Жок, турган? алар карыздарымды төлөшүп ушулга чейин бир аз болсо дагы кичине жардам берип турушкан негизичи. Анан калгандары эми баягы өздөрү ишкерлигин жаңы баштаган бир туугандарым, эки бир тууганым чынында жардам берип турду. Анан эми бирок бул жака уже мисалы үчүн дарыланууга мисалы күн сайын эле барып дарыланууга 8 000 10 000 төлөп аттык мисалы үчүнчү. Жада калса ошонубузга да бере албайбыз, эми биягын эми уже жетиштүү бердик деп алар уже баягы дальше биз уже жардам бере албайбыз дегенди түшүнүктүү туура эле айтышкан да магачы. Андан кийин уже өзүмдөгү болгон нерселердин баарын сатып эле алып барып аттым. Айда чүйдө баягы нерселер көп эле да. Андан кийинкисин уже түшүндүм. Азыр эгерде мен мисалы жумуш деп жүрө берсем, бирок жумуштан деле биртикке түшкөн акчаны эле кайра эле карыздар алып кетет дагы, анан балдарым дарылануусу калып кете берет деп анан ошол чечимди мындай бир албетте бир аябай бир жакшы эмес эмоцияда турганда кайрылуу жасадым. Негизи жакшынакай отуруп эле ыйлап сыктабай сонун эмоционалдык абалда деле ошону жакшы алып барсам болмок. Бирок ошол күнү ошо баламдын башы жарылып, анан жакшы дагы бир аз кириптир, 200 сантиметр кирген байтур. Ошо черепке чейин кириптир да, ошо мээге жетпептир. Баягы столдун учу кирип кеткен да. Анан ошол күнү кайрылуу жасадым да. Ошол нерсе түрткү болгон экен демек кайрылуу жасооңузга, Ооба. Болбосо дагы деле өзүбүздүн күчүбүз менен деп баягы кара күчкө салып эле бирок кайрылуу жасаган негизи жакшы болуптур. Көп жактан аябай маалыматтык жактан дагы көп маалымат берип, мондай тиги жагынан бул жагынан аябай жакшы эле колдоолор болуп атат да. Жолдошуңуз азыр Дубайда иштөө үчүн кеткен. Бул убакытка чейин эмне иш менен алектенчү беле? Экөөбүз чогуу эле иштечик. Негизи бул өндүрүш тармагында бир адамдын иштегени аябай эле оор келип калат, кыйын келип калат. Анан акыркы учурда аны деле баягы алып кете албай калганын себеби ошо баягы жалгыз мен жок, мисалы үчүн
бүт бухгалтерияны да карап, бардык жагын карап, 5 цехти бирдей алып кете албай калды окшойт. Ошол себептен да минуска кирип кеттик го деп атам. Анан көбү дагы ошо кечээ дагы эжекелерим менен жолугуп, барып, мага колдоо көрсөтүп, жолуктук. Анан айтышты, ушундай жолдошу менен ажырашып кетиптир деп атат. Ошонун баардыгы чынбы, эми Асиля бизге айта бер деген сыяктуучу. Анан эми Кудай сактасын. Ал дагы иштеш керек да. Элдердин аманаты монча жаткандан кийин ал дагы ошонун баарын кайтарып бериш керек. Анан учурда эми аларга бергенге деле иштеп таба элек, пока жаңы эле иш баштады. Кудайга шүгүр, ошо жакшы адамдар бар да негизи эле жашоодочу. Ошо көптөн бери баягы дос тааныш байке болуп жүргөн ошо москвалык байке жолдошумду колдоп, дагы да болсо ошо инвестиция кылайын, ошо иштеп карыздарыңан чыгып кет деген жакшы тилек менен жолдошума инвестиция кылып берди. Анан эми учурда мага аябай кээде бир аябай кыйын учурлар болуп кетип атат да, моундай нерселер болгондо бир туугандарым дагы ушул келсе болмок, жаныңызда болсо болмок, эч кандай акчанын да кереги жок болчу, эми учурда карыздарыңыз да түшүнүп турат, баары түшүнүп турат деп атат да. Анан бирок анткени менен 4 бала бар да бизде, эми 2 кызым бар. Ичкен, жеген, расход башка, баскан турган, анан анын баарын элдин счетунан чогулткула бизге ичкен, жегенге да дай албайсың да. Анан ошол себептен всё равно бир киши иштеп туруш керек да. Канчалык кыйын болсо дагы мен келбей эле коем, ал жактан дагы ал байке дагы ишеним артып инвестиция кылгандан кийин ошол ишти алып кетиш керек болуп атат да чынында. Ал эң жакшы жери эми учурда экөөбүз тең өзүбүздүн ордубузга тургандай болдук. Ал айтты, эми сен азыр ошо балдарды өзүнүн бутуна тургузуп бер, жакшылап Кудай буйруса. Анан ошо карыздардын баарын ошо өзүм иштеп, өзүм берем. Эми Дубай деген Дубай, ал жакта деген баягы масштаб чоң, иштеп кетсек Кудай буйруса иш жакшы болуп кетет дагы. Анан сен азыркы учурда ошону кыла бер депчи. Анан мен деле ошо баягы ошондой. Анан негизи эле баягы Кудайга шүгүр, баягы билгендер, жакшы жакындан билгендер бүт эле аябай баягы жолдошуң негизи өткөндө бирөө жазыптыр Инстаграмдан. Жолдошуңузду эле мактай бересиз депчи. Отписка депчи. Анан эми чынында Кудайга шүгүр, мактай турган эле баягы жолдош да чынында. Балдарын аябай күйүмдүү мурунтан эле ошо балдарын жакшы көрүп, бүт ошо түндө дары берсек дагы ошо ар бирин унутпай убагы менен берип, ушундай карап жүргөн да негизи. Анан эми азыр айла жок. Экөөбүз тең бир жерди карап отура бербейли деп ал ошо иштеп жүрөт да. Азыркы учурда Амирхан менен Альмирде кандай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат? Балким бир өнөрлөрү менен кубандырып атат сизди. Ооба, Кудайга шүгүр, баягы ошо центрлерге барып, анан кайсы центрден деп көбү сурайт да. Анан бирок айтайын десем, вдруг ал центрден аларга жылыш болбой калса, мисалы бир эле центрге жарым жылдап каттадык. Анан жарым жылда бир центрге катташ үчүн эле бир центрге 1 миллион сом бериш керек да. Күндө экөөнө 5,5 миңден чек чыгып атты. Анан башка бирөөнүн жоопкерчилигин чынында ала албайм. Ошол себептен центрлерге барып аттык, Индиго центриге барып аттык, Центроехо, ар кайсы жака барып аттык да. Анан бирок баягы көп нерсени бирден азыр уже бирден сөз айтып калышты. Кээде туруп бир 2 сөздүү. Анан кичинекей балам негизи баягы рандомный айтып атабы айтор, уже сөздөрдү ал дагы уже өткөндө давай деп, эту деп да айтып иди да недавночу. Анан жакшы эле. Анан чоң балам деле мурункудай эмес да, ошо көп нерселерди өзү мисалы ала калып, чайникти куя калып, баягы коркуп кетесиз, баягы эметет деп, бирок ошол нерселерди кылып уже көп эле нерселерди эмете баштады да. Өз алдынча алуулукка аз да болсо үйрөнүп баштаган экен да. Үйрөнүп башташты. Анан кичинекей балам азыр памперсте айта элек да, чоң балам пикашок деп айтат. Ошо пикашокту айтканыбызга 1 жыл болуп калды, 5 жашында. Аябай сүйүнүп, ошо 1 жылдан бери Кудайга шүгүр килемди азыраак жуудуруп калдык да. Анан эми кичинекей баламды ошо үйрөтүп алсак жакшы болот эле буюрса. Азыркы тапта сизге эмне үмүт берет? Эмне үмүттөндүрөт? Үмүт берген нерсе бул баягы эң биринчи эле албетте баягы ошо жаратканга баягы чоң баягы ишеним бар да. Ошол себептен ойлойм да, ошо эч бир нерсе буттан чала албайт да, эгерде сенин ишенимиң бар болсо Аллагачы. Анткени баягы сөзсүз түрдө ушундай бүт эле баягы история успешных людей дейт го, ошону көбүрөөк окуп тургула деп илгери Сайдмурат Давлатовго негизи 2012 жылдан бери эле, ошо 13 жылдан бери саморазвитиянын жолунда жүрөм да. Ошондо барып баштаганда айтканда, ошол нерселер силерге жардам берет деп. Анан окуп кое берчү, бирок ошол эмнеге жардам берет экен дегенде, ушундай кыйынчылыктарда жардам берет да көбүнчөчү. Анан алар дагы бүттү, сдающий, азыр эгерде могу болбой калса бүттү деген жерлеринен баягы болуп кеткен нерселер же бир ошол кыйынчылыктын артынан бир чоң жакшы нерселер келип калат да.
чоң инвестициялар келип, бир чоң нерселерге жол ачылып дегендейчи. Анан бул жерден дагы баягы мага көбү жазып атышат. Негизи бул өзгөчө балдарды дагы ушундай бир бейишке кирчү энелерге берет экен да. Сага мындай прямой путь ошо бейишке депчи. Анан ошого эле баягы Кудайга шүгүр ойлоп атам. Ушул нерсени сөзсүз түрдө балдарым бир жакшы абалга келет, бул бойдон калбайт деген ишенимим бар. Андан сырткары ушул Кудай буюрса кичине өзүмдүн балдарымды жакшы кылып алып туруп, сөзсүз түрдө ушул боюнча баягы Кыргызстанга бир чоңураак салым кошом деген ой келип калды. Анткени мен азыр ар бир мындай көчөдөгү бир тилемчинин абалындагы мен өткөндө тилемчил өлүү деген да сөздөрдү уктум да. Анан азыр өзүм мындай күлдүм да. Негизи ошол адамдар өздөрү эле иштесе болбойбу деген бир кичине ичимен осуждение кетчү эле, бирок негизи ар бир нерсени осуждение кылбаш керек экен да. Азыр мени осуждать этип отурган адамдардын дагы өздөрүнүн бир аурасы баягы мындай тешилип кете берет экен дагы. Анан өздөрүнүн жашоосуна жакшы эмес нерселерди кылат экен да негизичи. Анан ойлоп калдым, баягы азыр жөнөкөй бир такси абайт этип иштейби же тачки түрдө ар бир менин баягы абалын ушундай бир түшүнө турган абалга Кудайым алып келди да. Анан мен ойлоп атам, бул нерсенин баары жөндөн жөн эмес. Баягы чынында баягы мен дагы көптөн бери аябай кыйын болду. Мен да баягы чоң акчалар менен жүрүп, жумасына монтип 5-10 миллион тегеретип жүрүп калган айымга негизи монтип акча таппай отуруп калган да кыйын экен. Анан ойлодум да, Кудай ушуну жөндөн жөн берген жок. Демек ошонун баарын түшүндүрүп, анан Кудай буюрса бир чоң нерселерге жеткенде дагы ар дайым баягы ылдый жакка баягы салам берип дейт го, ошондой нерсе кыла жүргөнгө. Андан сырткары баягы ошол көчөдө турган ошо тилемчиндагы абалын, анткени кээде мындай кыйынчылык келгенде иштейин дейсиң, ушунчалык энергияң бар, иштейин дейсиң, бирок бир күнү белди бекем болуп чыгасың да, экинчи күнү кээде бүт баары баягы айтат го, бүт баардыгы прям как будто бүт нерсе түшүп кете бергендей болуп эле прям эп келбейт да. Ошо кылып жүргөн жумушуң эле эп келбей калган учур болот экен. Анткени бир жагынан монтип карызга кирип, минуска кирип кеткенден кийин ар бири чалып баштайт. Бирөө мисалы 5 мүнөт чалат, бирөө 20 жарым саат менен кириши мүмкүн да. Ошентип атып сен уже мындай эмне кылып атканыңды, эмне ичип атканыңды билбей калган учур келип калат экен да. Ошол кайыр сурап турган адам дагы мүмкүн бир ошондой болуп, өзү буту колу турса дагы, бирок ушундай бир учур болуп калышы мүмкүн экен да. Анан ошол себептен ойлонуп атам, ушу Кудай мага аябай бир чоң нерсе даярдап турат да. Ошол чоң нерсе даярдап турат. Эми кайсы жагынан деп гана азыр күтүп үмүттөнүп отурам негизичи. Кудай бир жагынан чоң нерсе даярдап турат. Андан сырткары баягы сенин ичиңдеги баягы потенциалды көрүп, ошол нерсе ачылбай атса дагы Кудай бир ушундай сыноолор аркылуу бир ачат экен да. Чындап мен азыр көбүрөөк баягы ушул тармакта изилдене баштадым. Андан сырткары Кудай баягы өзүнө жакындатайын деп берет экен дейт экен да. Ошол себептен дагы азыр аябай көбүрөөк ошол боюнча китептерди окуп, көбүрөөк маалымат алайын деп ошол боюнча дагы аябай аракет кылып атам. Анан эми үмүттөнгөн нерсе көп. Ошол себептен баягы азыр да жөн турбай кичине болсо да бир товарный бизнес деп коет го. Онлайн үйдөн сатып кыздарым менен бир блендерлерди баштап жөнө турбай баягы өзүбүздү алаксытып атабыз. Анан ошо жаңы жылга чейин болсо да, бир аз болсо да ошо балдарымдын мындан аркы лечениясына ошо өзүм чыгарайын. Азыр ошо биринчисин эл менен барып келсек, кийинкисин өзүм иштеп табайын деп Кудай буюрса аракет кылып атам. Ошо өзүмдүн ушуга чейинки 17 жылдык ошо бизнестеги тажрыйбамды мисалы үчүн упаковка кылып, ошону сатсам деле, например, көбүрөөк акча келет да негизи. Анткени баягы курсту окуп эле курс сатып жүргөндөр бар. Аранда чыныгы баягы товар саткандан өндүрүш жана дагы ушундай көптөгөн Кудайга шүгүр тажрыйбалар бар негизи. Анан эми айтор эң башкысы бүт жараткандан, эгер жараткан оң көзү менен карап берсе эле баягы чоң нерселерге дагы деле үмүтүм өчкөн жок. Дагы деле эртең бизнес кылам Кудай буюрса. Мүмкүн ойлонуп атам, Кудай ушунчалык бир азыр жолдошум да Дубайда иштеп атат. Мүмкүн бир аябай ушундай бир недвижимостьтар менен иштеп, бир чоңураак нерселерди кылып, бир мурункудан эмес чоң нерселер менен сталкиваться эткенге Кудай может ушундай бир сыноо берди деп да ойлонуп атам. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин маегибиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы пайдалуу болду деген ниеттебиз. Буюрса балдар Амирхан менен Альмир жакшы болуп кетсин, эртең эле кунандан соң дендери сак болуп, башка балдар менен ойноп, күлүп, жыргап мектепке барып сиздерди кубандырып калсын деген ниетибиз бар. Ал эми ата энелерге дал ушундай спектри байкалган балдар тарбиялап аткан энелерге дагы ушундай сабыр каалайбыз. Албетте баардык балдар жакшы болуп кетсин, дүйнөдө эч бир бала оорубасын, баардык балдарыбыз бактылуу балалыкта чоңое берсин дейбиз.
Сиздердин да ошо чакырып, элдер менен байланыш кылып, ой пикир алмаштырып, ошол шартты түзүп берип атканыңыздарга чоң рахмат. Ошо жалпы бизге өткөндө ошол сбор ачкандан кийин колдоо көрсөткөндөргө, маалыматтык колдоо көрсөткөндөргө баардыгына ыраазычылык билдирем. Чынында баягы эл бар, журт бар, эл деген баягы көпчүлүк экен. Ошо билинбей эле азыр учурда ошо $26-27 миң уже топтолуп калды буюрса. Калганы бир $18-19 миң ойлойм. Дагы деле ошо биз Бул леченияга 2 ай ичинде эле бардыкча топтолуп калды. 2 Буюрса, ай боло элек. 1 ай болду. Толук 1 ай. 2 ай мурун сиз айтып чыккансыз, сборду ачканыңызга 1 1 ай ай болуптур. болду. 1 ай ичинде топтолуп калды. Анан эми биздики дагы бир 40% калды окшойт ошо сбордун. Эми ойлойм, Кудай буюрса калган 1 айда ошо топтолуп ушу июльдө этектеп барабызбы, ортолоп барып калабыз го деп ойлоп атам буюрса. Буюрса анда сизди жакшы жаңылыктарыңыз менен күтөбүз. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Бул биздин көрсөтүүбүз, подкастыбыз сизге же болбосо биздин башка энелерибизге дагы бир колдоо иретинде жетсин деген ниетибиз бар эже. Ийгилик Чоң каалайбыз. рахмат.